концепциясы суруш кылып аткан өнүгүү концепциябызды жалпы элге жеткирүүгө баарыңыздар жарандык активдүү аракет кылыңыздар. Анда эмесе сөз кезеги Абдумалик агай, сизден баштайлы. Бардык ошол концепциянын автору катары бүгүнкү күндө күйүп атабыз. Эч кимибиз отура албай калдык. Эми концепциянын мааниси бүгүнкү 30 жылдыкты мындай анализ кылсак, 30 жыл өткөн мезгилдечи. Biz действительно баягы геноцидтин бүт жанагы элементтери болуп атат да. Бул геноцид деген 48-чи кабыл алынган декларация, бул геноцид алдын алуу, анан кийин жазалоо да. Эми геноцидке илгери баягы топтоо менен кырып жана армяндар деген нерсе анда мындай деп эмес, азыр эми жана медициналык ошого мажбур кылып, баягы медицина начарлыгы, билим берүүнүн начарлыгы, вообще экономиканын баягы жетишпегендиги, ушу көйгөй көп болуп атат, ушу көйгөйлөр көп болгондун эсебинен эл өнүкпөй атат, башка болуп атат. Ушулар бардык бизде ошо 30 жылдык эмени анализ кылсак, бүт геноцидтин бардык белгилери бар да. Эми ошонун чыгуун жолдору. Эми бизде баягы 30 жылга чейин бийлик бизде айтып атпайбы? Биздин мамлекет кичинекей, анан экономикасы начар. Biz şu grant menen көп президенттер айтып келди го, biz grant алып, баягы бир жактан grant алып, кредит алып келген мындай тимеле бир жетишкендик көрүп атабыз. Жетишкендик кылып көрсөтүшүп келди да. Biz ушуларды biz элди эптеп багып атабыз депчи. Действительно bizde баягы экономикалык мындай көрсөткүч ар бир адамга алгандачы өтө төмөн да, өтө төмөн. Мына мисалы үчүн биздин бюджетибиз бир адамга $400 жетпейт. Бул деген эми эч нерсе эмес деген да. Биздин жаныбыздагы мамлекеттердики 10 миң, 15 миң ушундай да. Мына мисалы үчүн Германиянын бюджети ар бир адамга $52 миң да. Бюджети. Анан жок эмес, жана ичкидин продукты $52 миң, а бюджет $20 миң да, бир адамгачы. Бир адамга $20 миң лайк келет. Бюджет бир адамга $20 миңдик услуга сунуш кылса Германиядачы. Bizde $400 da, это жок да. Эми анан бизде айтышат, бай экономика жок, ал жок, бул жок. Эмне үчүн анда бийликтегилер жүрдү да? Себеби бийликке ошол жок нерсени бар кылам деген адамдар келет да. Баягы өзү коом алгачкы түзүлүп, эметкенде 3 эле задача коюлган да, баягы мамлекеткечи. Коом биригип мамлекет түзөдү. Мына мисалы үчүн биз чоң коом бириктик да, Кыргызстан эл боюнча. Анан Кыргызстан деген мамлекет республика түзөбүз десек, биз эң негизи 3 эле задача. Бул эми классический бүт дүйнөдө ушундай да. Значит, биринчи экономика болуш керек. Экинчи жанагы правоохранительный система, укуктануу, спор башкалар болот да. Ушул мыйзамдардын эрежелеринин негизинде болуш керек. Үчүнчү акча саясаты да. Ушул үч нерсени уюштуруш, үч нерсени жылдырыш үчүн башка саясаттар болот да. Биздин идеологиябыз да ошого байланышат. Биз ошол үч нерсени жылдырышыбыз керек. Себеби ошол үч нерсе жылбаса, коом өнүкпөйт. Мамлекет өнүкпөйт. Биздики дал ошого туш келип атат да. Биз ошол үч нерсени таштап койдук, саясат алдыга кетип калды да. Эптеп эле бийликке барыш, шайлаш, мындай депчи. Ордунда туруп калды. Анан бизде эң жогорку эме жемкорлук. Эми бул дүйнө жүзү билет. Бизде жанагы башка мамлекеттен илим изилдегендер келип, илим изилдеп, коррупция мамлекеттеги коррупция Кыргызстанда мамлекеттин көйгөйү эмес, проблемалар бир эмес. Мамлекет өзү коррупция деп атат да. Себеби бул жерде бүт кызматтар сатылат. Анан мындай түшүнүп коюш керек, бизде бүгүнкү проблема ошол система болуп атат да. Бул системаны жойбосо эч эме болбойт да. Себеби бизде действительно бүт кызматтар сатылат, же өтө жакын адамдарына берген, аларга эч кандай чара жок. Ал элге максаты элге кызмат кылыш, мыйзамдардын аткарылышы эмес. Алар баягы өздөрүнүн каражатын, баягы инвестиционный фонд деп коет, как инвестиция кылып, ошол акча инвестиционный акчасын сатып алып атат да. Значит, ал прибыль алыш керек, пайда алыш керек. Ошон үчүн бизде эч ким баягы көйгөй чечем деген эч ким жок да. Мына азыр көрүп атасыңар, мына азыр да митинг. Туурабы? Ак үй болобу, көк үй болобу, министр, прокуратура, адамдар талпа, жөн эле баягы кайрыштар окшоп калды, баягы Рамазан айткандар окшоп. Баары эле көйгөйүн эч жерден
birinin de köygөй чечилген жок. Чечилбейт да. Себеби система аны чечкенге болгон эмес. Жол бербейт, мүмкүнчүлүк бербейт. Себеби бизде ошол иштегендер жанагы айтып атпайбы, бу жерде билим, ишти билген, башка мындай тандоого бул эсепке алынбай калды да. Ким акчасы болсо, сен ошо должностдун акчасы бар, стоимость бар. Ошону төлөй турган адамдарга берип атат да. Ошо жана эң көп жазып атпайбы, жана сотторду тандаганда. Сотторду тандаганда дейт. Булар наоборот кылды дейт да. Сотторду тандаганда, баягы сотторду действительно тандабай, ак ниет, тазалар тандабай, булар ошол айткан сумманы бергендерге берди дейт да. Ошентип сот системасы бүт талкаланып бүттү дейт да. Эми азыр сотторду биз эми сотторго наразыбыз, милицияга наразыбыз, бардыгына наразыбыз да. Бирок аларды да түшүнүш керек. Алар системанын адамдар. Алар бүт тапкан каражатын коюп келди. Анан сенин көйгөйүңдү чечмек, ал акчасын ордуна коюш керек да. Ошол система мына азырга чейин иштеп атат да. Биз түшүнбөй анан эми бул системаны аралаш чечиш үчүн биз мына эгер көңүл буруп окусаңар, мына концепцияда 5 тема койдук. Биринчи мыйзамдар. Бизде мыйзамдардын качество, сапаты жок да. Бизде эл аралык институттардын официальный берген анализдеринде бизде 40%-тен ашкан эмес мыйзамдын качествосы. Аткарылышы 17. То есть бизде мыйзам жок, аткарылган жок да. Значит, бул жерден проблема аябай көп да. Иштетилбейт деген сөз. Айланып келип туруп бул нерселерди чече турган биз жолдорду койдук. Мында 5 биринчи мыйзамдардын качествосын, мыйзамдарды аткартылганга жетейик депчи. Анан экинчи 5 маселе боюнча Марипа айтпайбы? Кандай дейсиз? Баягы кандай деңгээлде кайсы 5 маселени ушул элге керектүү маселелерди көтөрүп ушул улуттук дебилге өнүккөн Кыргызстан деп ушул 5 маселени койдук. Бул Кыргызстанда мыйзамдуулугун алып келүү, мыйзамдык талаадан чыгуу. Мисалы үчүн мыйзамдык талаага кирүү, мыйзамсыздык талаадан чыгуу. Экинчиси болсо мамлекет акча насыя саясатын түзүү жолдору, жемкорлукка чектөө коюу, банк системанын коомдук кызыкчылыгына, жалпы экономикалык натыйжалуулугуна буруу. Анткени деген биз мени ушул граждандык активист катары көбүнчөсү ушул Кыргызстанда насыя маселесин көтөрүп чыккан аялдардын бири катары көбү азыркы учурда тааныйт болуш керек. Анткени биз мындай айтканда муну ийне жибине чейин иликтеп чыктык да. Эмнеден залакасы кетип атат депчи. Эмнеден ошол эмне себептен азыркы учурда Кыргызстандын ичинде 1.600.000 адам алып насыяны бирок кайрып бере албай атат. Эмне, кайсы механизмдердин негизинде туура эмес болуп атат депчи. Ошол нерселердин баарын биз иликтеп чыктык да. Ошол иликтеп чыккандан кийин ошо концепциянын ичине кирип, эмне себептен ушул элдин, карапайым элдин Кыргызстанда болуп аткан ал-акыбалына ким күнөөлүү? Аны кантип чыгарып кетсе болот? Ошо концепциянын ичинде уже мындай айтканда туура жолдор бар. Үчүнчү бул өлкө бюджети. Эми могул жерде силер көрүп атсаңар керек, могу каттардын баардыгы ушул Кыргызстандын ичинде жашап аткан элдин көйгөйлүү маселелерин чечүү максатында жазылып, ошонун иштөө жолдору барбы? Алдын ала чечилүү концепциялар түзүлгөнбү? Жана ошондо антикризисный программалар иштеп чыкканбы деген жооптордун суроолорду берип туруп жоопторун ала алган жокпуз. Эмне себептен? Анткени Кыргызстанда мындай айтканда азыркы учурда ошол эле коронавирус учурунда мына 1 жыл мурун июль айында кандай миңдеген адамдардын жаны кетти, жакындарынан көптөр айрылды. Ошол учурда дагы биздин ошо алдын ала түзүлүп кеткен концепция жок, алдын ала кризисный программалар жок үчүн, натыйжасы болбогон үчүн ушундай нерселерге болгон да, негизи Кыргызстан ичинде болуп өткөн. Анан айта кетчү нерсе бул бардык көйгөйлүү маселелердин бардыгын жанагы агай айтып кетпедиби? Митингдер болуп атат, тияка чыгып атат, бияка чыгып атат. Ал маселе менен митингге чыкканда дагы, чыкпаганда ал маселе чечилбейт. Анткени система өзгөрүүлөр болбогондон кийин ким аны мындай айтканда өзгөртө алат? Ал коомчулук өзү катышмайынча эчтеке чечилбейт. Мен өзүмдүн сөзүмдү тастыктоосу үчүн бул жөн эле
бул жерге отуруп алып эле тастыктоосу жок эле сүйлөп атат деп айтпасын далили жок. Далили жок деп сүйлөбөсүн деп мен баардыгыңар билген, эсиңердеби, Оренбург шаарында биздин кыргыз жарандар калып калган. Былтыр пандемия учурунда Кыргызстан боюнча бүт мигранттар ошол биз жан дүйнөбүз менен ошолорго переживать этип, гражданский активисттерибиз деп көп мындай айтканда өздөрүнүн салымдарын кошуп ушундай бир чоң аракет кылышты. Бул мамлекет өзү кандайдыр бир алдын ала кадамдарды таштаган жок да. Аны ошол звонок чалып ушул мындай болуп атат деп аябай коомчулукка видео протоколдор менен обращениялар менен чыккандан кийин анан чечилди. Ал жерде мындай болуп калды да, эми ошону алдын ала кризисный программаларды түзгөнүндө алардын ошол канча мигранттар биздики кетип атат, канча эсеп чоту барбы, кат чоту барбы деген маселе көтөрүлүп туруп, ошолорду автоматически эшмат деп уже поголовно билип коюшмак да. А бизде андай функция жок экен. Ошондуктан ошону мына гражданский активисттер фамилияларын ар бирин ошо 413 кишини мисалы үчүн Оренбургтан келиш үчүн биз мондай катты жазып жогорку кеңеште, жогорку кеңештин төрагасы задание берип атат да. Чыңгыз Азаматовичкечи ошол жанагы жарандарды алып келгиле деп. Ушундай коомдук бирикмелер кайрылып атат депчи. Анан бул жерде болсо бизге уже министрлик жооп берип атат. Биз ошону Оренбургтан 413 кишини мына алып келдик деп жооп берип атат. Ошонун баардыгын иликтеп, ушул биздин мындай айтканда тажрыйбабызда болуп атат да. Муну кандай чечүү жолдорунун тажрыйбасы бар экен да. Таап кетчү кандай кылыш керек деген маселе туулганда биз ошонун жолдорун таап чыгып атабыз. Бул могу концепциянын ичинде полностью жазылган. Просто азыркы учурда биз көп учурда WhatsApp менен иштеп атпайбызбы же соц тармактар менен иштеп атабыз. Онлайн түрүндө да иштеп атабыз. Ошол нерселерди кыргыз эли өзү неме кылыш керек да, мындай айтканда көңүл буруп, ошого баа бериш керек дагы, ошону өздөштүрүш керек. Ушундай жол менен иштешибиз керек. Мен мындай айтайын деген, мен министр эмесмин. Маалымат жетет бар. Мен министр эмесмин, сиз министр эмессиз. Же болбосо силер президент эмессиңер. Силер депутат эмессиңер. Депутат эмессиңер. Негизгиси эле силер эч ким эмессиңер. Силер граждандык активисттиңер. Силер элсиңер. Элдин колунан чыга турган нерсе мына 413 кишини Оренбургтан алып келдирип койду. Буну деген министр кылган жок да, туурабы? Аны демилген ким көтөрдү демилгени? Эл көтөрдү. Элдин, ошон үчүн мындай ар бир адам азыр Кыргызстанда өзүнүн баасын билиш керек да. Мына ага айтып атпайбы? Башка мамлекеттерде бир адамдын тегерек четине курчап койгон нерсеси социалдык абалы, медицина боюнча жанагы башка мамлекеттерге чыгып окуп келген кандай иш кылып ал кишини мындай айтканда мамлекеттүүлүк түзүлгөндөн кийин сактап алуу системасы ошол $21,000 болобу, $22,000 анын баасы бар. Германияда мисалы үчүн ар бир адамдын демек баасы бар. Мисалы үчүн менин турган турпатым $22,000. Мисалы үчүн менин жашоо шартыма жетет ошол. Мен эртеңки күнү жанагынтип прокурорго барбайм, же болбосо сотко барбайм. Мен ал жерде ыйлап жарлап жүрбөйсүз. Жок, мен эч жака барбайм. Мен просто бул берилген кепилдик. Мамлекеттен эле берилген мына улуттук демилгенин ушул канчалаган 52-53 коомдук бирикмелердин баштары чогулуп туруп, ошону салып атат. Мына мондай системадан чыгып кетсе болот экен. Могу өнүгүү программа бар экен. Ушуну эле бир сыйра любой киши окуп чыкса түшүнөт. Үчүнчү маселе өлкөнүн ичинде болуп аткан бюджетти туура эмес кабыл алат. Бюджетти да биз ошону карап чыгышыбыз керек. Эмне себептен жалган, фиктивный бизге маалыматтарды берип атат. Коомдук мамлекеттик комиссия түзүп бергиле деп биз башынан эле кашап келатабыз. Любой учурда биздин сөзүбүздү мындай айтканда немеге алек алган эмес, бийликте отургандар болобу, депутаттар болобу, эч качан мындай бизди мындай киши катары эсептеген эмес. Азыркы учурда ошол нерсе келди. Азыр бизди киши катары элдин көзү ачылды. Биринчиден акылдуулук, билген улуг адам экенин билишти. Билимдүү адам
бийиктиктерди багындыра турганын билип калдык ар бир жагы, туурабы? Конечно. Ошондуктан анан ушундай нерсе келди да. Бюджет деген эмне? Бюджет деген бүт барына жет деген нерсе, бардыгына жеткире турган ортодогу элдик рызкы. Ошол элдик рызкыны эмне кылып келишкен буга чейин? Мына бюджет деген бул ошол учурдагы коомдун баягы көйгөйлөрүн бүт чечүүчү бир жылдык кабыл алынган баягы акчалар фондда түзүлгөн. Фонд. Значит, бул жерде биринчи ошо элдин көйгөйү. Элге, значит, кандай образование керек, кандай мектептер керек, кандай больница керек, кандай жол керек, кандай айлыктар керек. Ушулардын баардыгы эсептелип чыгып, анан чогулуп келип туруп, анан ошого жанагы источник доход издейт да. Эми жанагы биз мыйзамдуулукка кайтып келебиз деген максат ошол да. Мына мыйзамдуулук жок да, азыр учурда. Азыркы учурда жок. Мына былтыркыны айткыла, былтыр булар 19 миллиард бюджет дефицитте берип атат. Бирок ошол учурда бул дефицит деген жанагы ички тышкы карыздын көлөмү дефицит болот да. Себеби дефицитти жаба турган источник ошол. Бизде былтыр 370 миллион карыз кредит өсүптүр 20-жылы. Анан 58 миллиард ички карыз бар экен, ошонун 12-13 миллиард төлөнүп. Ошондо 41 миллиард болуп атат да. Эми 41 миллиард фактически дефицит болсо, ошону 19 миллиард деп жазып, булар эми ким алдырып атат? Ол менен не проблема чечилип атат? Алдоо менен не проблема чечилет? Эгер бизде мына менден эме турат, мына бизде көмүскө экономика мына 70%-тан ашык депчи. Эгер реальный биздин экономиканы эсептегенде, бизде эсептегенде ошентип эсептеш керек да. Реальный эсептегенде бизде азыр 10 миллиард это минимум да, мындай жайынча эсептегенде. Андан бюджет төмөн болбош керек. Эми бизде ушул кезге чейин бюджеттин кирешеси 2 миллиарддан ашкан жок. Эми жылда 7-8 миллиардтан жоготтук дегенде биз 30 жылда эмнени жоготтук? Биз целый азыркы турган Кыргызстандан 3 Кыргызстан, 4 Кыргызстан жоготтук. Бизге миңдеген километр жолдор салынбай калды, миңдеген школдор салынбай калды, миңдеген больницалар салынбай калды, миңдеген шарттар салынбай калды, миңдеген айлык. Бизде бүгүнкү күндө айлык эгер 90-жылдын деңгээлинде болгондо, 90-жылдын деңгээлинде болгондо. Ол эми норматив бүт барлыгы бар. Бизде пособие детский жанагы 15-20 миңден төмөн болбош керек эле. Мен минимальный айтып атам. Пенсия 40 миңден жогору болуш керек. Айлык 100 миңден жогору болуш керек. Эл түшүнүш керек да. Эл түшүнсүн да ушуну. Түшүнбөй андан кийин бюджет түзүп коюп туруп, бюджетте мамлекеттин бюджети бул негизги мыйзам болуп эсептелет. Жылда кабыл алынып ушунча. Анан буга ушундай маанилүү, ушул жерде ушундай мыйзамдуулукту сактап алса, азыркы бүгүнкү бюджет, мына мен ачык эле айтам, эми прокурор деген бар, надзор, мыйзамдарды надзор кылыш керек да. Ушуларды надзор кылыш керек. Азыркы прокуратура иштеген жок. Анан эми экинчи эме кылып коеюн, силер маңызын түшүнгүлөр да, ушул концепцияда бүт бардыгы бар. Бизде акча саясаты деп коет. Акча дейт, сом дейт да. Биздин акча, сом ички экономикабыздачы, бүт бардыгын чечет. Бул акча саясаты менен бюджет бул эмне дегенде жанагы биздин жашоо деңгээлибиз деп түшүнүш керек. Биздин пособиябыз, биздин пенсиябыз, биздин зарплатабыз, биздин ошо жолубуз, биздин мектебибиз, ушулар. Анан эч муну жок деп кыялда кабыл алып эле анан кыйналып жүрөбүз да. Кыргызстанда акча да толтура. Эгер бизде акча саясатын туура жүргүзгөн болсок, бүгүнкү күндө мына бизде конституцияда жазылып турат. Жарандык кодексте жазылып турат. Баягы мыйзам иштебейт дегенге мисал да. Мыйзамдарда жазылып турат. Бизде толку биз суверенный мамлекетпиз. Суверенный. Бизде толку сом иштеш керек. Барлык жерде сом. Баягы кандай милдеттеме болбосун, сом менен эсептелиш керек, сом менен төлөмдөр жүрүш керек, тарифтер сом менен бүт жазылган. Эч кандай доллар эмес, эч кандай Deutsche Mark же евро эмес. Бир гана сом бирдиги гана жүрүп, бул аткарылган жок. Эми аткарылганда мына бүгүн бизде баягы теневойдон чыгарып эсептегенде бизде бүгүн 2,5-2,6 триллион сом иштеш керек эле. Бүгүнкү күндө 220. Мына мисалы үчүн биздин экономика сен болсоң, мына сен болсоң. Биз ошончо сом болуш керек да. Бул акча деген эмне? Акча деген ошол биздин мамлекетте өндүрүлгөн товар менен баягы көрсөтүлгөн услугалардын эквивалент суммасы. Это акча. Биз значит 32-35 миллиард
теневойсыз өндірөбүз продукция. Мына сен 35 миллиард. Значит, bizde 35 миллиард доллар эквивалент ошо жанагы 2,6 триллион деген болот. Bizde бүгүн 10% ол кызылашында да акча. Калганы bizde бүт доллар менен. Это доллар, это инфляционный, бара спекулятивный акча. Ал акчанын бардыгы. Ал эсеби жок. Элдин чөнтөгүндө эмес. Ал бурлардын чөнтөгүндө. Бурлардын чөнтөгүндө болот. Алар ошол акчаны, ошонун пайдасын кармаш эме кылыш үчүн бизде акча саясатына тормуз кылып кармап койгон, кичендеп койгон. Жанагы Марат айткандай, бизде бүт агенттер кызмат кылат да. Бүт мамлекеттик интерести саткандар. Жеп атат. Анан ойлоп көргүлөрчү, бизде бүгүн 2,6 триллион эгер акчаны киргизсе, биз айтып атабыз. Bizde ошондой мүмкүнчүлүк бар да, эгер бул акча саясат туура кылсак. Бүгүн биз ар бир жараңга, ар бир жанга, туулган баладан баштап, баягы өлгөнгө чейинкилерге, тирүүлөрүнө да. Ар бирине 100 миңден биз азыр электрондук акчага өтүшүбүз керек, наличка акчаны жок кылышыбыз керек. Биз бул менен коррупцияны жок кылабыз, жемкорлукту. Жемкорлукту биз азыр эч качан жок кыла албайбыз. Болбосочу. Биз электрондук акчага өткөрүп, электрондук акча өтөбүз, ана жок болот. Акчаны өткөрүп биз ар бир жараңга жаңга 100 миң сомдон өткөрүп берсек, эгер 10 жан болсо семья 1 миллион болот. Это старт. Анан бул жерде жанагы электрон акча киргенден уурдаган долларлар ордунда иштебей калат. 1 миллиард 2 миллиард туруп калат. Туруп калат дагы көмүскө иштебей баягы банктарды бүт бардын жабасың да, границалар жабылат. Анан алар вунуздун акчасын сомго алмаштырат электронный акчага. 1 миллиард болса да алмаштырат, башка болса да алмаштырат. Себеби 47-жылы бул эми тарыхта болуп келген нерсе да. Сталин деңиз реформаны ушундай кылган, согуштан кийинчи. Баягы 3 миңге чейин рубль алмаштырган, кийин 10 миң, 100 миңине 1 долларды 1 рубль алмаштырган да. Бизде эртең 1000 долларын 1 сом электрондук алмаштырышыбыз. Ошондо биз азыр предварительно мен эсебимде 50-60 миллиард азыр акча бар да биздечи. Кыргызстан. Себеби ошолор уурдалган акчалар турат да жерде. Урларда эле чөнтөк. Анан ошол акчалар банкка вунуштун тапшырат, это валютный резерв болот. Жана элге берген акча, элге эгер мына 6,5 миллион калк деп атабыз бизгечи. 2 айдын ичинде 6 миллион 636. Эгер 100 миңден берсек, бул 666 миллиард болот, 1 миллиард триллионго жетпейт. Эми bizde дагы 1,5 триллион акча турбайбы? Ал акчаны эмне кылабыз? Көп айтат да. Мына 30 жылда болгон мектеп бүт барган курулуш. Абалда эле турат да, ошону жумшак. Өтө реальный. Реалдуу нерсе. Бул азыр бизге баягы элдин кызыкчылыгын четке саткандар, булар уже эме болуп калды, баягы бетон болуп калды. Булар муну эч качан каалабайт, элге эч качан эч каалабайт. Буларга эми буларды түшүнүш керек. Булар системаны түзүп алды, бул системаны эч бузгус келбейт да. Мына любой президент келип атат, кана мүмкүнчүлүк берген. Президент сразу ошол болду. Мына азыркы учурда садырларга жайышке как раз чоң мүмкүнчүлүк болуп атат да. Ал айтып атпайбы, элдик бийлик келди, элдик нерсе эме ишке ашат. Биз эл үчүн гана кызмат кылабыз. Ошол бардык нерсе капкан туткандын бардыгы элдик болот эмне деп. Эгер биз мыйзамдын негизинде мен мыйзамсыз нерсе айткан жокмун. Биз акча саясаты түзсөк, мамлекеттин бюджетин түзсөкчү, бизге 1 жыл, 2 жыл керек эмес. Бизге 1 ай, 2 ай уже постепенно 1 жылда биз системага түшүп калабыз. Зато системаны тазалайбыз. Биз жемкорлорду тазалайбыз. Электрондук акча болгондон кийин эч ким взятка бере албайт. Бериш алыш болгондон кийин ол вынужден болот мыйзамдын чегинде иштешке. Ошондуктан анан бардыгы декларация тапшырса дагы бардыгы көрүнүп турат да. Прозрачный болот бардыгы. Азыр Садыр Жапаров эгер калгасачы, азыр буга ушунчалык чоң шанс бар да. Азыр мамлекеттик башкарышчы сурап калса, келгиле, мен могу концепцияңар жакты. Чындыгында сиз жогоруда айткандай 3 маселени айттыңыз. Мамлекеттин менен коопсуздук, акча бирдиги акчаны кантип айландырыш керек, биз кандай кылып неме кылыш керек, акча эквиваленти, анын эсеп кысабы, баягы электрон акчага өткөргөндө тиги акча кантип жарыкка чыгат теневой экономикада, туурабы? Мына ушулар бул жерде барган жок. Бул киши мына азыр айтышып атат да. Тарыхта калат анда. Ал жанагы элдин эгер ушу концепция менен кетсе,
Айланы концепциямен кетпесе, азыр айтып атпайбы? Мына президент указ чыгарды, bir айдан ашты уже. Жанагы 30% аппаратты кыскартам деп. Ана жанагы зам руководитель аппараты мурунку министр финансы чыгып айтты. 30% бул 10-11 миң адам депчи. Значит, буларда 33 миң адам бар экен да. 33 миң адам эмес, бизге мамлекетти башкарган 3 миң адамдай көп. 3 миң адам көп да. 3 миң адамдай көп. Эмне керек бар? Өзлөрү чөйгө. Анан экинчи банк системасы деп аталат банкты. Биздин банктын азыр бүгүнкү кылып атканы это настоящий геноцид. 40-60%. Бир банкты мен гарантия берем, бир дагы мыйзам боюнча негиздер бериш керек процент. Бирөө да негиздей албайт. Негиздей албайт. Мен ушундан пайдаланып жанагы банкка өтөрдүм мурда. Бул абдан көйгөйлүү маселе. Бүгүнкү күндө эң актуалдуу маселе бул ушу банк системасы деп аталды. Мен айтайын дегеним жанагы сиз айтып атасыз кадр маселеси. Азыр 11 миңди кыскарта турган болсо, 30% эле 11 миң болсо чындыгында 33 миң бизге көп кылат. Ал 3 миң. Мына 127 миллион халкы бар Япония. 127 миллион. 27 миллион эмес, 7 миллион эмес. Бизди 7 миллион деп алып коелучу. Ошолордон 32 миң башкаруучу бар экен. Ал эми биздин Кыргызстанда кенедей 6-7 миллионго жакын Кыргызстаныбызда 65 миң аткаминер бар экен. Мына кимди багатабыз? Ошол жана жогоруда айтып кеткендей бюджетке чоңойтулган каражаттар баарыбыздын жон терибиз менен баягы бекер пайдалана турган сууну биз ага акча төлөп атабыз. Ал тургай арык акканына чейин, сууга чейин төлөп атабыз. Бекер пайдалана турган. 3 тыйындык себестоимость 3 тыйын турган электр энергияны биз бүгүнкү күндө 1 сомдон ашырып алдык. 2 сомдон 6 тыйындан жана ишкерлерге ана 5 сомдон жанагындай арак завод, алтын заводторго да болот. Эми бизде айтканда биздин рызкыбыздан бөлүп берип аткан пешенетер, маңдайтер, жон терибиз менен иштеп тапканыбыздан биз бюджетке салык төлөп атабыз, татынакай. Ал эми бюджет болсо кимди багатат? Демек 65 миң жепкор кылып алды. Ууруларды бар. Аткаминерлер дебейди койчу, ууруларды да багатат. Мына ошол кыргызча айталы. Эми мына жогоруда айткандай, эгер биздин ушу байлыктарыбыз, урматтуу мына Малик агай, байлыктарыбыз, жер байлыктар, кен байлыктар, Кудайга шүгүр экен да. Мен баягы өзүм журналисттик иликтөөдө мен сана чет мамлекетке чыкканда мен сана канча месторождениялар бар, Кыргызга канчадан тиет. Эгер 3 жыл төлөп турган болсо башка өлкөлөрдө канча тууралап эметкенде эсептеп ар бир мен сага окуп берейин. Бизде эми 30 жылдагысын өлкөсү ушулар жегендер жеп кетти да. Эми калганына азыр ээ болуш керек да. Калганыначы. Калганы деле укмуш экен да биздечи. Так, мына алтын кени биздин ушу концепцияда бар. 1500 тоннадан жогору аныкталган запас, разведка анык бар дегенчи. Разведкасы дагы канча чыгат бул эле. Анан бизде 1500 тонна. 500 тонна. Анан кийин бизде расчетный алтын аябай көп да. Эгер бул алтынды уюштуруп эле баягы закупкаларды ордун уюштуруп койсо, баягы рыночный цена менен эле кичине бир 2% коюп туруп эле мына талапкерди тапшырып берди. Азыр эми контрабанда элдер кыйналып, ал жакта да аябай запас көп да. Бизде анан күмүш 300 тоннадан көп күмүш бар. Мына жеке күмүш, жалгыз күмүштөн кени бар. Анын алар баалаган запастары, күтүлүүчү ресурслары 2000 тонна. Күмүштүн алтын кендеринин ичинен изилденгени 300 тоннадан көп дейт. Анан сурма, мына Кадамжай, Акшар, Касан, Кайдаркан, Кулдама, Терексай, эми мунун эмеси вообще эле эмеген да, баягындай запастарычы. Абдан чоң. Анан сымап. Республикада сымап казып алуу үчүн мына Чоңкой жана Кайдаркан 20 миң тоннадан салыштырма, экиле месторождениеда. Бул месторождение аябай көп экен. Сериал потенциалы бая кендер боюнча айтып атат да, бир жерде 75 миң, 25 миң. Ана вольфрам дейт. Вольфрамдын запасы дагы 300 миң тоннадан ашык экен. Булар әлі қазылған жоқ та. Қалай дейді? Демек, жалпысынан айтсақ. Қалай, екі елі тең табылған. Бұл табылғаны, біз еме разведканы, геолоразведканы жолға қойсақ дағы шығады да бұлар. Анан берілей дейді. Бұлда оқымыш екен, 104 миң емесіше.
Seyrek kezdүүчү эмелерде. Кутесайдан мурун казылган экен, 58-92 жылы. 92 жабылып койгон экен. Бул өтө ретке экен. Жалпы кенттин 0,27% камтыйт дейт. 51,5 миң тонна запас дейт, аныкталган. Бул турат азырчы. Уранды билесиңер эми. Алюминий дагы мына 1,13 миллион тонна составы вообще эме да. Анан жердин дагы эң 4 түрү табылган дейт. Сары алтын жездик, күмүш таш жездик, алтын жез, жездинде 4 түрү бар экен да. О информация. Ана 1,2 миллион тонна дейт запасы дейт. Биздин эме. Анан коргошун жана синк дейт. Бул боюнча коргошун жана синк түрдүү геносидтен башка белгилүү ишке күн сумсар, ак туз, бор мунун запасы жетет. Темир 2 месторождение 2,6 тонна эмеси бар экен. Кайсы месторождение 7 тонна эмеспи? Жок. Скарын магниттик кен чыгуучу жер дейт го. Криминалистик составында. Мына алып 7 бала ичинде туруп көмүр. Нефти жана биз айтабыз мына нефти жок депчи. Эчтеке жок деп атат. Мына нефти болуп турбу? Мына нефтини. Бизде азыр 10-11 миллион тонна нефти өндүрүлүптүр. 5-6 миллиард кубометр газ өндүрүлүптүр. Кана ушулар? Уруулар жөнү сатып беришип атат. Бир нерсе киришип болгон. Эгер биз издесек, мен ойлоп атам да, мына жалпы запасы деп Кыргызстан Фергана ишке башлаган жалпысынан азыр 320 миң тонна жылына нефти азыр өндүрүлүп атат экен. Каякта ошол нефтилер? 380 миллион кубометр газ чыгып атат. Каякта? Өзбекстанга кетип атат. Анан бюджетте дыра дейт. Анан эгер биз изилдесек, изилдөө жумушун койсок, биз газ менен нефти менен өзүбүздү камсыздасак болот экен да. Бизде 1 миллиард тонна салыштырма, Казакстанда запас нефти 4 миллиард тонна экен. Бизде 1 миллиард тонна экен. Калтырсанга барган Казакстанда эле экенбиз да. Биз бай жашашыбыз керек. Ары бир пенсионер анан кендик эмес, пайдалуу казып алуулар дейт. Чүңгүт да барлык нерсени семен, чындык чыгыш керек. Сары таш, түстүү таштардын сырьёсун эмеси деп, рубин дейт. Вообще Кыргызстанда чыкпаган эч нерсе жок экен да. Бардыгы. Азыр эле 30 жыл урларга бердик майли. Бүгүндөн баштап ээлик кылсак деле биз налмай жашайт экенбиз. Жакшы бакубат жашайт экенбиз, Эмне 30 жылдан бери ушул система эмненин себебинен өзгөрүлбөй келатат. Мисалы үчүн 6 өтүптөн келди. Эмненин себебинен? Биринчи себеби эмне? Жана жогоруда сиз айтып кеттиңиз, жана коррупция башталды. Бул сөз жок. Коррупция башталды. Бардык бийлик өзү келгенде эле жакындарын алып келет экен да. Бардык 24 министрлик департаментте отурган болсочу, өзүнүн адамдарын коем дейт экен да. Эшбатты, Ташбатты чакырт, күйөө баламды, анан өкүл баламды, анан жээнимди, тайкемди бардыгы система алып келет. Алды эле. Эми Садыр Жапаров айтты. Азыр Кудай буюрса мен эч кимди алар жакындарымды неме кылбайм. Эң ишенген адамдар убактылуу гана мени бийликте болуп берди. Эми калганын жалпы элдин ичине чыныгы жүзкөйлөрдү. Чыныгы ошол фанат деп коет эмеспи азыр? Чыныгы баягы көп беттерди алып келем деп алат. Чыныгы эл үчүн күйүп бышкан, чыныгы экинчилер адамдар алып келем деди. Жакиндап кесап кетсин, бу жерде эми азыр ошол система эмне үчүн алмашпай атат? Эң негизги проблема бу жерде. Эң негизги проблема бул элдин караңгылыгы, элдин кайдыгерлиги. Эл эч кандай талап койгон жок да. Эгер талап койбосо, Садыр Жапаров айтса деле кылбайт да. Тууган жер жалдырып турат, келип калсың, мага кызматты бер деп. Анан ел иш нерсе биздин максатыбыз мына улутту демилген өнүккөн Кыргызстан дегенибиз элди ойготойт. Эл талап кылган үйлөнсүн да. Мына олорго тиричилик керек, эл менен иштесе керек эмеспи. Мына элдердин балдарын мындай жакшы мектептерде окутса болбойбу? Жакшы больницаларда лечение кылса болбойбу? Жакшы үйлөргө жашаганга болбойбу? Жакшы үйгө жашаганга болбойбу? Просто жакшы жашаганга болбойбу? Демек, бирөөлөр шимпандап кошомат кылып эле артынан жүрөт. Азыр комментарий жазгандарды көрсөң, вообще Просто бул жерде мен айтып кетейинчи, ушу кыстырма кылып кетейинчи. Мына мисалы үчүн
хоть birinchi президентпи, экинчи президентпи, үчүнчү президентпи, бешинчи президентпи айлана тегересинде жүргөндөрдүн баардыгы азыр ойлоп атат да, ар бир оппозиция чыкса биздин ишибиз бүтөт депчи. Бул ойдун баарысын биз четке кагышыбыз керек. Азыркы учурда бул өнүгүү процессине кирүү максатында ошол жемкорлор деле жашоосу оңолот. Анткендиги мындай да, ар бир адам өзү мындай айтканда адамдык мекенчилдик ушу Кыргызстанды сактап калуу, бүтүндүктү сактап калуу мамлекеттин ар бир үй бүлөнүн ниети максаты болуш керек. Максаты болуш керек. Анан жанагы мисалы үчүн биз айткан жокпуз, эртеңки күнү сени тиги эме жашооң өзгөрүп, сен баягы майга кататься этип жашап атканда өзгөрүп кетет деп. Өзгөрүлбөйт. Кыргызстанда ар бири төрөлгөн баладан баштап ар бири бүт баат кекши бир нукта жашайт. Ошол эле жанагы неме байлар болот да, миллиардер. Ар бир Кыргызстан миллиардер болот. Жакшы экен, максаты ылайык ошол. Мына Жусуп айтыңызчы, эмне үчүн биз азыр системаны алмаштырып алган жокпуз? 6-чы президент келсе дагы. Жана жогоруда айтылгандай, өзү баягы балким программа менен келиш керек беле булар. Же мындай команда менен келиш керек беле. Өзү мына өлкөн өлкөлөрдө философтор дагы, ошол илимпоздор дагы баардык алымдар айтышат да. Мекенимди, үй бүлөмдү өстүрөм десең, үй бүлөлүк институтту мыкты бактылуу кылам десең, ошол үй бүлөлүк институт сыяктуу эле мекенибиз дагы бирөө, ал биздин үй бүлө да туурабы? Үй бүлөлүк институтубуз, мындай айтканда мекен. Мекенибиз, үйүбүз, ортого үйүп туруп, бактылуу жашай турган мамлекет. Кыргызстандын немесе кайсы мамлекеттин жетекчилигине келбесин дайыма күчтүү программа болуш керек экен. Үч критерий бир форманы түзүп келет экен. Күчтүү команда болуш керек экен программадан кийин. Анан күчтүү лидерлер, жетекчилер болуш керек экен. Демек, биз азыр ушул үч нерсе бизде барбы? Биз улам менен бийликти алмашканда эле биз программа менен, концепция менен, же болбосо команда менен келип атабы биздикилер? Ушул суроо бул жерде чоң 30 жылдан бeri Кыргыз элинин астында берип экономикалык саясий бир туңгуюкка такалганыбыздан келип турган бүгүнкү жашоо болуп атат. Анан Кыргыз элине кайрылып айтып кетким келет, бул жерде улуттук өнүккөн демилге өнүккөн Кыргызстан, Кыргызстанды кыймыл үчүн ушул колдоп, ушунун айланасында биригип ынтымак менен улутту сактап калып атсак, Кыргыз улуту азыр геноцид болуп атат. Менин оюмда да, анткени бул 30 жылдан бери бизди Кыргыз эли өзү ишенчи мындай эл болгондуктан, мурок өзүнүн каада-салты наркында да канында болгондуктан трайбализмди өнүктүргөн, жанагы тааныш, түйүш, тааныштарды өнүктүргөн, ошонун негизинде чет элдик эл-поолор аркылуу чет элдик өлкөлөр биздин каада-салтыбызды, билимди, медицинаны бүт баарын талкалап беришти. Мына ошолордун таасири менен акайыкта, ошолордун колдоосу менен, ошолордун сунушу менен келип туруп, бүт жанагы структуранын баарын талкалап, жоопкерсиз коом түзүштү. Мына ошонун негизинде азыркы бийлик дагы, азыр система ошону улантып атат. Анткени эл астында эч ким эч нерсеге жооп бербейт, эмне кылса да эч нерсеге жооп бербейт. Акчаң болсо бүт кызматта сатылат, баары сатылат, апагейге жетти. Мынтип отурсак биз жок болот. Бул геноцид болуп атат. Анткени геноцид дегени, мына өзүңүздөр айтып атат, мигрант болуп, бул жерде өндүрүштү өнүктүрбөй койду. Социалдык тараптан агартууну талкалады, медицина. Балдарыбыз миллионго жакын балабыз иштей турган, өлкөнү өнүктүрүп тура турган курактарлар бүт чет алып кеткен. Детородный азыркы учурда ишкана жок. Элейбиз айла жок, келгендер кайра кетип атышат. Эчтеке жок. Геноцид болуп атат. Улутту жок кылуу болот. Бардыгы болуп туруп, жок болуп биригип туруп, биз мына бул улуттук демилгенин айланасында биригип туруп, улутту сактап калбасак, Кыргыз эли, Кыргыз улуту жок болуу процессинде баратабыз. Ошондуктан ойгонуп туруп, Кыргыз элинен суранат элем, трайбализмди ташташыбыз керек, өн таанышты ташташыбыз керек. Эң биринчи алдыга биз
Ulut деген, Kırgız ulutu деген, Kırgız uluttun kızıkçılığı деп, анан жаш муундарыбызга, балдарыбызга эртең күн ата-бабалар берген, бейиштей болгон жерибизди өткөрүп бериш үчүн биригип туруп, жанагылардан кутулуп туруп, бир ушул айланасында ушуну ишке ашырууга аракетти жасашыбыз керек. Антпесек биз мындан эч качан чыкпайбыз. Коррупция жоюлбайт. Коррупциянын өзөгү мына коррупционерлер бүт бийликте отурат. Эми балдары келе баштады, неберелери келе баштады. Алардын несине сиңип бүткөн. Коррупциянын эң чоң жерге алып түшкөн. Жоопкерчилик колу түштү дагы. Мен эң себебин немеден көрөм, атай жасашкан. Счетный палата. Bir 23 yıl Respublika'da bu şartlarda milyardların takımını şöyle çekiyor da. Böyle otağız kandak tekşeri yapacak. Misal için aylık güneşten başlayıp Cumhurbaşkanı çeyin büyücette kayaka gitti, ne gitti, deputatlar karayalmayı. Vermeyin tabi. O yüzden de yazıp koymadı. Memleket palatası. Karaganda hukukun yoktu. Bunun korrupsiya işlerden başlar ortada. Bir para kımbattı. Bardığın çıkım alıştırıp koydu. Bunca aybay tor ayıp koydum, ben kişine koşmuş alıp koydum. Söz gelip kaldı. Bizde ne только счетный палата. Bizde bayağı memleketin finansını tekşergen, finanslı polisiya degen var, militsiyası, antimonopoliya. Andan keyin Generalniy prokuratura degen var. Uşular barlığı büjetin üstünden kontrol kılışatты da, jet işti degenlerdi. Ana buların отчетін ұқсаң, жылда 5 миллиард, 10 миллиард, бардың çoğu olganda bir minimum 10 миллиард отчет беришет. Biz töktürdük, kusturduk депчи. Бирок ошол реальный бюджетте жок. Мен муну дайым айтам, себеби мамлекеттин бюджети жылдын башына кабыл алганда, ол урдалган акчалар белгисиз. Koyup turmuşçu. Buna siz sözünüzü ошол жерде суроо жаралды. Биз азыр кустуризация деп атабыз. Кустуруу менен эме түз маанисинде алганда кыргыз буну абдан жаман сөз катары кабыл алчу. Кустуруу менен эл бакпайт, ал кустурууну ала тургай ит да жебейт депчи, мисалы үчүн. Андай бул атына жараша зат болот экен да ар бир нерсенин. Ошону атты койгондо дагы баягы жакшы атты койгула дейт экен адам баласына дагы төрөлгөндөн баштап. Атын атасаң куту сүйрө турган болсун депчи. Эми тескерисинче мындай болуп калды, макул. Бюджетти толтуруу деп коелу. Аны түз маанисинде. Ошол бюджетти толтуруп аткандардын кандай болуп калат? Бул саясат анда туура эмес болуп калат экен да бизде. Бул жерде мындай да. Анда бир тыйын дагы биздин бюджетке салым түшөт. Жылдын башында бюджет кабыл алганда бюджеттин доходу бекитилет, ошо доходдор бөлүнүп, расходко бөлүнөт. Канчасы курулуш, канчасы медицина, башка пенсия деп. Анан жылдын ичинде булар түшүрүп атпайбы? Булар түшүрүп атканда жыл боюнча мурун 4 жолу дополнительный изменение кирчилер бюджеткечи. Азыр 2 жол кылып койду мыйзам боюнча. Бул эми где-то июньдарда бир жолу, анан декабрларда бир жолу изменение кирет. Ошо изменение киргенде булар түшүргөн доходдор ошо доходко туруш керек. Доходко отургандан кийин ошонун расходун ошо депутаттар бөлүп бериш керек. Канча мектеп бизде 30 жылдан бери бюджетте андай нерсе жок. Баягы контора пишет отчет, аякта эч нерсе жок. Реально, мен дайым айтам да. Биз 30 жылдыгын эске, азыр ал кылмышкерлерди издеп жүрөт. 30 жылдан бери счетный палатаны, генеральный прокуратураны, жанагы милицияны башканы отчетун карап туруп, кана ошол бюджетке түшкөнү деп бюджетти карап туруп, бардыгын жоопко тартса болот. Баарын жооп бериш керек. Это миллиард суммалар. Bizde her bir memleketli чиновниктен ел үшін ондай bir еркек болуш керек. Bizde силовые учреждения, как генеральный прокуратура, как что-то жоқ еш нәрсе. Олар чоң болду, ана даже не знает болуш керек. Bizde 30 жылда экономика ушунча деңгээлге келди. Аялдар эме турмуш ушунча деңгээлге келип түштү. Туурабы? Бирок ушуга чейин кызматтарда жүрүшпөйбү, звание алышып атат, карьера жасашып атат, ордендер алып атат. Бирок иштегенден генерал болуп атат. Эми бул эми эмне жыйынтып тасталды? Просто бул безответственность. Эми бир жерде да кошумчалап концепцияда бир көп жүрбөйбү, мыйзамдардын чалалыгы, мыйзам депчи. Анан сиздин сурооңуз боюнча кустуруу өкмөт, бийлик жерде мыйзамсыздыкты реклама кылып атат. Анткени тигил адам коррупция жасады, жийди, анан кустуруп койду экен. Мыйзамсыздык да. Мыйзамды өркө болгондо, конституция мыйзам болгондо, мыйзам негизинде жооп бериш керек да. Анын
келип туруп тергеп сотко тартып туруп конфискация кылып деле уштурмай эле коюп койсо деле болот. Аны жүрөк айнытпайлычы. Мына мыйзамсыздыкты бийлик күчтөрдөн көрсөтүп атат. Бул туура эмес болуп атат. Анан дагы бир нерсе, Кыргызстанда идеологияны жоготушту. Идеологиянын бир багыты менимче эки патриоттуулукка, мекенди сүйүүгө ошол үндөө да, туурабы? А патриоттуулукту биз тикен жоготту эмне үчүн? Анткени булар 30 жылда келгенде эле шайлоонун астында жана саясатчылар айтат, карапайым элге барганда, агитаторлор айтат. Эй, саясат сенин ишиң эмес, саясат ал саясатчынын иши, тиги сүйлөй берсин, сен кет мени чабып бер дейт. Мына ошондуктан биздин карапайым элге эмесине сиңирип, кайдыгерликке түрткөнү мына ушул болуп атат. Саясат сенин ишиң эмес дейт. Карапайым айтат, саясат менин ишим эмес, тиги сүйлөй берсин деп. Пайдаланып, жооп берсин, коом түшүп, ошону пайдаланып, булар каалагандай иш кылып атат. Анан дагы бир багыт бизде экономика өнүккөндөр жок, туурабы? Элди алып келип туруп атайы импорт көз карандылыкка такап салышты. Тияктан балдар акча таап келет, 1,5 миллиард доллар салышат сырттан, ошону эле кайра четке экономикасын өнүктүрүп атабыз жерге, туурабы? А эмне үчүн бизде өкмөт агрардык саясатты да кабыл алып өнүктүрбөйт? Анткени мына мисалы былтыр менин балдарым мурдагы жылы Vay Özbekistan ötüp kartoşkayla kıladı. Kartoşkayla. Geldi de bir yaktan gelip çegaranın cevap görme hoş. Bir parçası oldu bu gibi. Anı eksport yasaş, anı jardan veriş, öntürüş, o şöyle uyuşturuş, mamleketin milleti. Alar aytı sen öndürdün, sen sata veriyorsun. Bu cevapkeşlik yaşıldı o. Mamleketin için, mamleket ilgi yaşamasına o şöyle şart tutup, o şöyle gömükçü olur, ama o şöyle kullantar, milleti. Buna o şöyle aktarlar. Бунда дагы бир нерсени айтып коеюн, бул айыл чарбасындачы. Илгери деп коелу. Айыл чарбасында баягы баланс деген болчу эле. Продовольственный баланс башка. Мына жердин структурасы, малдын структурасы, ар бир айыл өкмөт, ошо селолук совет, чарбалар, колхоз совхоздар бар да, ошолор ар бири боюнча бүт поголовояны оборот түзүп, обороттон бүт продукция чыгат да. Привеси канча, төлү канча бардыр. Анан жерди, канча жер минайдалды, кандай эгиндери чыкты. Анан эле ошол эле эмени, ошол жердеги население канча медицинский норма боюнча кандай продукталар кетет. Бул жерде бул өтө чоң маселе, себеби элдин баягы ден соолугу мамлекеттин эң баягы негизги милдеттердин бири да. Элдин ден соолугун кармаш үчүн биринчи мамлекет ошо баягы экологически таза продукцияны өндүрүп бергенге эме да. Анан ошентип жанагы бүт эме чыгат, баланс. Ошондон чыгат, биз канча картошка өндүрдүк. Анан регулировка кылат. Значит, картошка потребитель жабат. Значит, ушунчасы экспортко кетиш керек. Экспорттон коет ана, баягы экспортлап издейт да. Турбайбы иштеп атканда. Анан кийин эгер жетпеген продукция болсо, бизге жетпеген. Анан аларга пошлинадан эме кылат дагы, азыраак коет дагы, пошлинадан регулировка кылат да. Бизге анан олар кириш керек да. Бизде көп өндүрүлгөн немелерге биз тышкыктан келгенге вообще киргизбешибиз керек. Поштаны 2-3 эсе жогору коет да. Мына мисалы үчүн бир эмеде мына япондар ошо элик эмесинде буларда бир 5-6 жыл күрүч болбой калганда буларда традиционный күрүч да. Анан ошондо жанындагы Кытай башка мамлекеттер 3-4 эсе арзан болгон да. Анан булар ошо пошлинаны көтөрүп коюп туруп, ошонун күрүчүн киргизген жок да. Баягы өзүндө татаал өндүрүп атсам, ошо себеби ошо күрүч, ошол жанагы производствону сактап калды. Себеби адамдар экпей койсо талкаланып жок болуп кетмек да. Ошондой регулировка кылыш керек. Биз базар үчүн, продовольствие үчүн, дыйканчылык үчүн, бизде азыр эч нерсе жасалган жок. Ошо мен дагы кошумчалап кетейин. Бизде Кыргызстанда өндүрүлгөн продукциялардан эт менен Таластагы төгүлчакты айтып коюм керек да. Мамлекет тарабынан карапайым элге камкордук жок, таштап коюшту. Мисалы Таластагы төгүлчакты каалаган баада, арзан баада түрктөр сатып кетет. Турцияга алып барат дагы ал жерден упаковка кылып туруп, эң кымбат баада Европага сатышат. Эмне үчүн бизден сатканды мамлекет аны уюштурбайт? Болот эле да. Керек эмес да. Булар элди таштап койду. Анткени булар коррупцияга малынган, тигилердин акчасын алат, бүтү эл эмне болсо ошо болсун, түрктөр пайдасын көрүп атат. Экинчиси, мына биз мал өндүрөбүз.
Maldı Geletdagı Tokmokton Kurdayda 2 yasa kombinat var. Alar satıp ketет darsan. Oş yerde mal ötkөрgöndө pagrançlığında, tam orgununda, aymalda, terminalında, minsondan ötkörüp geçirdikken paydalı çoğu kara otur. Alparat'tan yasa kombinatta soyut Avrupa'ya çeyin satıldı. Az bir yerde satılmıştır aslında. Malda Müslümin özlük narkın buna kiyikken geliyor. Buna uşunun var memleket analiz edip durup, buna uşlardı yoluna koysa 20 erten gününde butuna turup gitmiyor. Sunuş belgileri Memleket işleş gerek, memleketin cevap verçiliğini suraş için elimiz kıymalga birigip durup, özgürlük jasap, oşunu talap kılışımız gerek. Demek, Yusuf Aksakal, bugünkü günde Gerkisinde de var, Gemtiginde de var dep koyup emas Kırgızda. Demek joğorda sizler aytkanday, mına hadisler aytkanday, talap koyuştu da el bilbeytlerimiz, savatsızlığımızdan, savatsızlığımızga emне sebepkер болгонун уже 30 жылдан бери bir bilim системасында да кандай болот. Siz жогоруда Жусуп Аксакал айткандай идеологиябыз Кыргыздын өзүнүн менталитетине, каада салтына, өрп адатына алмуздактан бери келаткан идеологиясы бүгүн барбы? Жок да, жок эсе болуп калды. Мына ошон үчүн мамлекеттик катчыны дайындашты идеология боюнча. Бул Садыр Жапаров деле азыр жогоруда Малик агай айтмакчы, силер чындыкта айткан адам эч кимдин чачпагын көтөрбөгөн адам. Бул культ личность айландырбайлы кимдир бирөөнү деген деп айтып аткандай болбосун, мен айтканым, мен суроом. Мен Садыр Нуркожоевичке кандайдыр бир комплимент айтуудан алысмын, бирок ал деле жасап атат го. Мына азыр мамлекеттик катчыны койду, коопсуздук кеңешин күчтөндүрүп атат. Özünün orun basarını koydu, biz bana güngöy teskeydi bir çoğu karışımız gerek tabi. Emi hazır ideologiyalı sen bolut kodu oynayın. İdeologiya boyunca ben işemdeyim. Antkene çok kolmek alıp gelip Dalpar'da işte Kırgız dep жүргөн, Kurultay dep жүргөн, olup жүргөнбүz. Bирок birinci kadamdan ile baykap kaldım, oyumda bir yerde Kırgız dep жүргөн adam bolsa, bu olimpiyada ketip atkanlardan formasına başlaş gerek boldu da. Mana oş yerde sosyalite özünüz gördüğünüz doğru ya, kança nime boldu formasın. Yarına gülcü çaptak, yarına ne çaptak koydu? Çayını çaptak koydu. Yem altı uğramız. İkinciden gene gençler bir konu kovaraktan veriyor. Oş yerden bir konk yaralap, yediğin gene sosyalite gene rezonans bolğonda toktatış gerek edi. Onda 14 kişiye formatı bir günlük yürüyüş boldu. Geçen oşanın nemede yürüyüşe. Tokyo'da. İdeologiya büyüyen adam oşa yerden sosyalite de karaş gerek. Yedi karapayla dövüş gerek, koğumlar menen joluguşu boluş gerek, anam iş kılış gerek. Mına geçe ben internetten gördüm, Sulayman, mına kaç para taptı, ideologiyaga Kırgızda büyüyen adam oş yerden toktop durup, inne oldu, inne geldiler, kanday yardım gerek, men de aytıp göröйүнчү, deş gerek dedi. Kırgızda büyüyse, ideologiya Kırgız için varsa, maşına geçiyor kaç gitti. Çin'in general doğru başlığı kaçıp duruyor. Buna kaç tane tatlı kullanıyor. Benimki ideologiyanın bu adam bu işi çıldırattı. Azırkı birlikte uşunday, mına ayımlar sizler karapayı bolğonуңуздар менен мында отура албай, ушунча büyütüşүп, мекенибиздин бүтүндүгүн, эл мекенибизде келечегин ойлоп атасыңар, туурабы? Баткенден бери келип аткандар бар. Ошо Жалал Абадтын ар кайсы райондорунан келип атасыздар. Сиздер кандай ойдосуздар? Мен эми өзүмдүн оюмду айтсам, мен ошо жети региондун Токмок деле алсам, Токмок Чүй областынын Токмогун эле алсам, бизде Токмокто эмне завод, фабрикалар бар эле. Ошондо иштечү да балдар, ошонун баарын бузушту, талкалашты, орустар жүктөп алып вагон менен алып кетишти. Эми ошо биздин заводдорубуз Россияда иштейт. Көзүбүз менен эле көрүп турдук ошо. Мен, например, ошол убакта иштеп тургам ошо. Союз убагында иштеп тургам. Билем кандай кетип калгандарын ошол убакта. Эми мына азыр менин күйүп бышып атканым, менде да бар небере, менин колумда отурат. Ушул убакта мен азыр чалым менен азыр деле биз ошол убакта тарбияланганбыз. Жарым саат тамагым даяр болбосо, жарым саат кыжалат болуп, окуу чалым уже жумуштан келатат депчи. А биздин балдарыбыз эмне болот? Жарым саат эмес, жарым жылдап күйөөсү тиякта, аялы биякта. Не деген жашоо бул?
Эмне деген жашоо? Балдар кимдин колунда? Бирөөнүн баласын азыр нервий барычы. Бирөөнүн баласын бирөө сылап бакпайт койт. Эне болсо дагы. Чоң эне болсо да сылап бакпайт аны. Баягы илгери сөз бар. Уруп урчуга бербейм, тилдечиге бербейм. Эненин суу бергени бирөөнүн май бергенине тете болбойт деген суроолор бар. Менин ушу күйүп бышканым. Бизде, например, азыр Токмокто ошол 10-15 завод, фабриканын баары талкаланып, азыр элибиз только ушу клубниканын убагында 1-2 ай жумушка чыгышат, бир эмеге, бир жага. Анан дуңгандарга чыгышат. Жумушка күзгө дери азыр биркен май, 1,5 километр биркен май жешет. Азыр биздин балдарыбыз, элдерибиз кышында бүттү, тишинин кирин соруп отурушат. Азыр менде ушу как активист катары чогултуп, ушу көрүп билип, тиге чуркап, буга чуркап, Майпа Мухаммединанын эмеси менен мына чогулткан документтерибиз бар. Майыптарыбыз бар. Бир 5-6 баласы менен нанга жетпей отургандар бар. Отуруп ушуга бүт берейин десем эчким жок. Менчи, например, ошондой бизде жеп ичип ушулардын рызкысын жеп ичип отурушат дияктачы. Жеп ичип отурушат ошолордун баарычы. Анан эмне айтар элем? Ушу балдардын рызкысын жеп ичпей, ушу балдарды бир ойлогон киши болсо, Садыр Нуркожоевдун тегерегиндегилердин баардыгы эч качан элдин эмесин түшүнбөйт. Бизде мына спирт завод курулду, текстиль курулду. Садыр Нуркожоевич келатат дегенде, Сооронбай Жээнбеков келатат дегенде, ошо көчөнү 2 күндө жасашты. А бияктар жатат. Демек, эн сонун жашап бар экен да. Ооба, түстөп туруп 10 жашына менен келди. Текстилде открытие кылды, көрүштү, кетишти. Спирт заводду көрдү, кетишти. Токмок сонун экен жашоосу. На самом деле ичинде эмне болуп аткан менен иштери жок. Бир эле Токмокто алатам мен, бир эле Токмокто алатам. Анан негизинде бүт Кыргызстанда ушул акыбал эмес. Бүт Кыргызстанда ушул акыбал. Эл арасындагы эч качан президентке жетпейт кандай жашоо болуп атканы. Рахмат. Мына урматтуу баягы күйгөн токойлор чогулуп атабыз да баарыбызчы. Ушул концепциянын ичинде баардыгы бар деп атабыз. Баарыңыздар айтып өтүп атасыздар. Ошолордун катарында эң көйгөйлүү маселе биз адам баласына биринчи эмне керек? Ден соолук. Ден соолуксуз өмүр болбойт экен. Бир келген өмүрдө ден соолуктан ыйык, бийик эч нерсе жок. Мына ушул концепциянын ичинде ден соолук тармагы боюнча Сара Балтан апайымда кандай көйгөйлүү маселелер бар экен? Силер кайсы ушул көйгөйлүү маселени көтөрүп чыгып атасыздар? Эгер ошо улуттук геноцид деген темага мен да кошулуп кетет элем. Ошо бизде болуп аткан медицинада болуп аткан кандай жетишпестиктер, мүчүлүштөр ошо боюнча эгер сүйлөй турган болсом, анда 1994-жыл, 96-жылдары бизде модернизация медицины деп же болбосо реформа здравоохранения башталган. Программанын аты Манас деп баарыбыз эле билебиз. Ошо Манас программасы кирген. Ошо Манас программасы киргенге чейин биз советское здравоохранение болчу. Ошо цель здравоохранения, анча-мынча орусча айтам, сиз орусча жазган болчу. Ошо советское здравоохранениянын цели болуп, принципы советского здравоохранения является всеобщность, доступность и бесплатность медицинских услуг деп жазылган да. Деген медицина көпчүлүк үчүн бекер жана доступный болуш керек деп жазылган да, элдин баарына бирдей депчи. А биз 94-жылы, 96-жылы Манас программа киргенден кийин биздин медицина кайсыл жака карап кеткенин биз түшүнбөй калдык да. Бирок кагаз түрүндө азыркыга чейин белгисиз. Белгисиз, сиз билбейсиз да, ал программа ичинде эмне кантылган. Билбейсиз. Кагаз жүзүндө калды. Ал жерде программада ошол геноцид темасын айтып кете турган болсо, мондай да. Буга чейинки сөздүн алдында мондай сөз бар да. Англосакское проникновение болду биздин өлкөгө. Ошол 1994-жылдары. Себеби дегенде бул ошол биздин программаны түзүп берүүчүлөр 94-жылы ВОЗ жана Азия өнүктүрүү банктары бизге жардам катары ошо программаны поддержка, финансирование ошол тараптан болгон да. Алар өзүнүкүн диктовать этишкен. Биз мындай болуп силерге программа түзүп беребиз. Ошол программа менен иштейт силердин здравоохранение. В итоге получается
программа түзүлүп келе жатат, бирок сиз бекер медицинаны көрдүңүзбү? Жок. Эл жыргап кетти. Эгемендүүлүккө алгандан бери эч кандай бекер медицина камсыздандырууну көргөнүм да жокмун. Ошол вопростор боюнча былтыр 1 жыл биз Авылга канча жолу бардык. Биз 81 баланы операцияга, бекер операцияга, жүрөк операциясына уюштуруп, фамилияларын 7 дубандан колунда жок үй-бүлөлөрдүн балдарын бекер операцияга спонсорлор издеп, ошол Катар фонду аркылуу ошентип чогултканда бизге телефонный звонокту прямой эфирге берип койгонбуз да, бергенде бизге 500 адам чалды. 1-2 сутканын ичинде 500 кайрылуу болду, түшүнүңүзбү? 500 биздин эмес, 81. Мына жогоруда айтып атпайбызбы? Ден соолуктан жогору эмне бар адам баласы үчүн? Балаң какша ооруп атса, ата-энең же бирөөсү ооруп аткан болсо, төшөккө байланып жаткан болсо. Социалдык көйгөй да. Элдин баары жана детородный возрасттагы жаштарыбыз мигрант болуп чет элге кетип, чет элден эмне кандай оорулар гана келди биздин элге. Ошол оорулар балдарга жугуп, анан конечно порок сердца болот да. 81 бала эмес, 500 бала порок сердца менен. Ушу бүгүнкү чечиле турган суроо ошондой болду да. Эң көйгөйлүү маселе. 500 адам. Геноцид туура. Эч жака бара албайт. Бекер эч ким көтөрбөйт. 81 баланы алып атышат, и то выбирают ошондочу. Бизде эң оор акыбалдар мен лично өтүп жүгүрүп көрдүм да. Ошондо барсак, улуттук госпитальга институт жанагы жүрөк операциясы өткөн институт бар да, атайын. Ошол кардиологический институтка барсак, ошол эң жогорку эң кардиолог киши, ошол жооп берет экен, директор кардиологического центра, ошол киши айтат, бизде бир эле аппарат бар. Ал дагы 94-жылкы Америка таштап кеткен аппараттар. Ушул бүтүн Кыргызстанда бир аппарат. Еще эскиси жетишкен аппарат. Еще таштап кеткен. Бирөө таштап. Аны ал деген 81 баланы жасамак бүгүн жасай албайт да. Кантип жасалат? Бизде канча деген колунда бар бекенчилер. Бюджетке бекитилген да бирок. Жарандарыбыз бар. Ошолор жардам берсе болбойбу ошол вопростор. А мен айттым да, сиз кайрылдыңыз эле буга чейин десем. Кайрылып атабыз дейт. Бирок мен ишенген жокмун ошол кишинин сөзүнө, кайрылган жок ал киши. Алар андан көрө частный больницаларды куруп алган. Ал жакта бар жанагы аппарат бар. Ал жакта тиги жака келген байрагын тиги жака жөнөтөт, өздөрүнүн акчаларын алат дагы, тиги өздөрүнүн аппаратура. Система түзүп алган. А байкуш колунда жок, эмне болот? Баласы калат ошол. Жардам жок да. Бул вопростор боюнча мен 1 жыл жүгүрүп эчтеке кыла алган жокпуз. Бул геноцид. Геноцидка да келдик. Туура айтасыз. Үмүт булагына да бар. Кайсы жака барбайбыз. Бул ошондой эле проблема онкологияда болуп атат. Онкологияда бир туугандарыбыз жатып калды, ошону мен мындай байкадым да, врач катары просто байкап турдум. Кандай маселелер бизде ошо платный тим эле адамдарга жалко да, ошол жакта жаткан адамдаргачы. Эми карап туруңуз, дүйнө жүзүндө биздин укугубуз бар экен да, ошо бесплатный, высококвалифицированный помощька, высокотехнологический операцияларга ар бир Кыргызстандын жараны укуктуу. Бизде ошо мыйзамдар берелер бар экен, ошондой мыйзам. Жок, бизде мыйзам жок андай. Бирок башка өлкөлөрдүн мыйзамдары ошондой. Эмне үчүн бизде алган жок ошондой? Эмне үчүн биз высокотехнологичный операция болуш үчүн Индияга барышыбыз керек, же болбосо Турцияга барышыбыз керек, үйүн сатып алып туруп барыш керек ал жака. Бул деген проблема эмес, бул деген коррупционный геноцид, убийство. Геноцид, туурабы? Эмне үчүн Минздрав иштебейт анда? Ошол эле вирусты каяктан жугатат, вирусты? Тиш докторлордон жугатат. Же болбосо билбейм, ким гана жугузбай атат, кан аркылуу жугулуп атат. Вирусту бир байкуш айылдагы кишиге жугуп атат, ал билбейт вирусту менен ооруганчы, бирок боору шишип, боору иштен чыкты. Эмне кылыш керек тиги киши? Барса айтат, всё, боорум жаралып дагы, Индияга барып, $100,000, $40,000. Ал жок. Настоящий геноцид болуп атат. Геноцид. Өзбекстандын президенти сөзүн Аралжы, мына жаңы Мирзоев келерлерин айтпадыбы? Ал тургай мына чет мамлекетте деп арзан, контракт арзан экен деп, Жалал Абад, Оштогу университеттерге келип, медицина жагынан окуп аткан студенттердин да баарын кайтарды.
Эмне деп айтады? Индияга барып операция кыла турган болсо, бизде саламаттык сактоо министрлигинин эмне кереги бар? Өзбекстанда. Ошол бардык биздин жарандар ошол жака барып туруп канча деген акчасын бар тапкан, өмүр бою жыйнап тапкан үйүн да алып турбай сатып турганын барып атышат. Акыркы тыйынын салып, ошо жакынын бир тууганын сактап калыш үчүн барып атышат. Ошол жака акчанын баары кетип атат. Жарандарыбыздын баары ошол жактан операция кылынат. Эгер медицинада силер жеткен, мына жогоруда айтканда генералдарыбыз эле толуп кетти, чин алгандар эле толуп кетти. Силер ошондой академик профессор болсоңор, анда эмнеге бул жерде жасай албайсыңар? Андан көрө биз мамлекет бардык оборудованияларды алып келели, медициналык оборудованияларды алып келели. Силерге эмне керек? Силер ушул жерден окуйсуңар, ушул жерден иштейсиңер, ушул жерден операция жасайсыңар, дүйнөлүк аренага чыгасыңар деди. Могу чеберчилик боюнча, операция жасаган боюнча. Демек канча жарандарыбыздын өмүрүн сактап калабыз. Дүйнө жүзүн алып келсе дагы бир өмүргө татыктуу. Татыктуу эмес да. Биз бир адамдын, бир жараныбыздын өмүрүн сактап калсак, бул дүйнөнү сактап калганга барабар да. Ушундай философиялык көз карашта караган мындай мамлекет жетекчилери болот экен. Кудай кыргыздын маңдайына да ошондойлордон айтса экен. Анда эмес азыр сөздү ушул медицина тармагын ким улайт? Мен ойлойм, жана жогоруда Руслан ошол медицина тез жардамда боюнча медицина тармагында иштеген Руслан жигитибиз бар, ошол Руслан мырза дагы сизди кошумчалайт деп ойлоп турам. Медицина кандай болуш керек бизде? Сиз сөзүңүздү аяктап алсаңыз анда, мындай да, медицина жанагы сиз мен айтпадымбы, эмне үчүн жугуш керек? Вирусту жөнөкөй оору билбеген эле кишиге жугуп алат. Аны өзүбүз жугузуп атат. Стоматология жугузуп атат. Себебинде ал жакта ответственность жок да, контроль жок. Бүт жоопкерчилик жок. Ошол эң кайдыгерлик бизде ветеринарияда жана ошол медицинада болот. Малдан жугуп атат, адамдан адамга жугузуп атышат. Через инструмент, ошол эле медицинский инструменттерди жакшы жуубай, жакшы стерилизация кылбай, ошентип жугуп атат жолго. Бул халатность, бул преступление. Буларды ким жооп берет? Медицина министри келип эмне жумуштар кылып атат, билбейм ошол эмне болуп жүрүшөт. Анан медицина эмне болуш керек? Кандай жол менен өнүгүш керек бизде? Биздечи мындай болуп атат, платная медицина жана псевдосоциальная медицина деп. А биздин жолубуз ошол социальная медицина, себебинде жумуш жок, жакырчылык бүт. Анан кайдагы платная медицина? Сиз төлөй аласызбы? Төлөй албайсыз. Мисалы, могу жакта азыр менде бар немелер, жанагы прескуранттар да, бир ошол эле меди, ошол эле жанагы кардио институтунун прескуранты бар. Бул жакта ачсаңыз, жөнөкөй эле операциясы 200-300. Кайдан ошол акча? Эмне үчүн? Биздин совет мезгилинде биздин медицина экинчи орунда турган. Советский Союз боюнча экинчи орунда турган. Эгер Белоруссия окшоп биз ошол Советский Союз кезинде медицинаны моментип жанагы Манас программасына талкалатпаганыбызда биз азыр медицинский туристтерди кырмап жаткан болот. Ушунчалык деңгээлибиз жогору болуп да, ошону сактабай, убагында тепселеп бүт талкалап алганыбыз өзүбүздүн жамандыгы да. Манас программасы да биздин кыргыздын идеологиясы кыргыз мамлекетине кирген геноцид катары саналат. Бул абдан коррупционный система болгон экен да. Ушул боюнча дагы мен бир айтып коеюн, бир эле темеде. Геноцид темеде таасирге 1 минут. Бул жакында бийликтер көңүл буруш керек, жакында бир программасын көрүп калдым. Ошондо медицина жөнүндө айтып атат. Платный медицинаны өнүктүрүшүбүз керек дейт. Аны эмес социалдык медицинаны өнүктүрүшүбүз керек деп программа жазыш керек. жазыш керек ошо. Анан мен геноцидти улантуу болуп атат, бийликте муну кандай караш керек. Бизде мындай болуш керек да. Как раз ушул нерселерге биздин программа, концепция бүт бордун чечет да. Бул жерде эң главный каражат. Биз айтып атабыз мына банк системасынын акча саясатынан болсо акча болот. Ошо современный эми азыркы больницалар эч бир нерсеге жарабайт. 30 жыл мурун курулган, андан бери бир да больница курулган жок. Ичке алып барып, эми любой больницалар чирип атат. Мына онкология баргыла вообще противно тамчы. Баягы бир оборудованиясы бар экен, жана айтып атпайбы? Ал сол киши бар. 30 жыл болуптур баягы. Ал эч жерде колдонбойт экен. Бир жактардан бирөө келип оңдоп берет, анан жанагы күйгүзүп бир нерсе кылганы барбы? Ошону Кумтөрдөн бир 10 миллион алдык, анан ошого оборудование алабыз деди. Сапарда отчет берип жүрдү, кетти, ошол оборудование дагы эле келген жок.
Көрдүңбү? Бул эми ошону жасаган адамдарды прямо баягы стенкага коюп атыш керек да. Это анча адам жабыр тартып өлүп атат. Ошол эмеде больницада айтат, баягы процедура кылган кабинети дейт. Эметкенен жаптырып коет го. Өзүнүн одеялын апарып жазат дейт. Там баягы айрылган, воняет дейт. Рядом туалет дейт. Бирөө туруп, бирөө вообще противный. Даже концлагердеги немистердин концлагеринде шарттагы биздин больницадагы шарттардан жакшы болгон да. Мен кошумчалай турган сөзүм бар азыр. Биздин медицина кайсы жол менен өнүгүп баратат деген суроо туылып атат да. Ошондо мындай да, медицина платная жана псевдосоциальная деген бар да. Биз кайсы жолду тандайбыз ошол жолдочу. Биз болсо Кыргызстан псевдосоциальная да баратабыз да. Себеби дегенде калпелеле бесплатный дейбиз да, а на самом деле платный болуп атат да. Баарысында төлөм. Кагаз түрүндө социальная деп жазылып турат, бесплатный депчи. Анан чет элдеги мына Швецияда 97% страховой полюсту государство төлөйт атат. Бесплатно 97% медицинаны элдин медицинасын государство төлөп берет да. Швейцарияда 85-80% государство төлөйт экен. Кореяда 85%, Австрияда 75%, Израильде болсо тяжело больнойлорго бесплатно экен бүт лечение. Бесплатное лечение дейт. Анан Японияда болсо профилактическая бар экен. Алдын алуу да, медицинаны алдын алат экен да, анан высокотехнологичный операциялар бесплатно экен. Баары бир тяжело больнойлорго алар бесплатно. Албетте баягы алдыда жаткан адам үчүн. Сингапурда болсо медицина самая лучшая экен. Элдерге бесплатно тоже 90%. Гонконгда да 90% элге бесплатно экен. Көрдүңүзбү? Өлкөлөрдө деле социальная медицина бар да. Бизде деле конституцияда бесплатно. Эң жакшы 10 өлкөнү мен алдым. Конституцияда Сара Балтабаева айтканда бесплатный деп айтылган. Ал эми билим берүү, ошол медицина тармагынан медициналык камсыздандыруу бекер деп айтылганы менен биздин жарандарга тескерисинче турмуш жүзүндө таптакыр башка болгон. Анан мына азыр доктурларды даярдоодо дагы мүчүлүш бар да. Доктурларды да азыр жакшы доктурлар чыкпай калды. Себеби дегенде аларды эмне кылып атат? өтө чоң көйгөй. Акча төлөп эле окууну бүтүп алып атат. А биз илгери кандай болчу медицина? Илгери чын эле медицинаны сүйгөн адамдар келчү. А биз ошону тандап алыш үчүн айыл жергесинде акчасы жок медицинага окуйм десечи, өтө албайт. Университеттергечи. А ошону жоюш үчүн 2000 баланы тапшыртыш керек вуздарга, медицинский вуздарга бекер. Биринчи жылы бекер окутуш керек. Экинчи жылы экинчи курстан строгий кылганда эле 350 бала калды. 2000ден. Ошондо чыныгы элге акча үчүн күйгөн эмес, чын эле жүрөгүнөн күйгөн балдар. Патриот балдар, окуу билим алат. Эң күчтүү дарыгерлер. Ошо Италиянын методу, Францияда ошондой. 2000 баланы бекер алат да, анан ичинен тандап алат. Өздөрү электен өтүп калат өздөрү. Абдар окуган профессионалдар калат дагы ачыскөйлөр. Экинчи курска 350 баланы өткөзөт дагы, анан колунда баары төлөйт, отличниктер ошентип койсо Меле, соны медицина алмакта, ошондо биз бир деңгээлди көтөрүп алабыз да. Демек бул дагы концепцияга кирип атыптыр, э? Ал десе ушул мына Сара Балтабаеванын улабы эле ушул Руслан Желалиев тез жардам медициналык кызматкери мына бүгүнкү көйгөйгө сиздин көз карашыңыз. Эми бүгүнкү көйгөйгө көз карашыбыз бул биринчиден саламатсыздар, урматтуу кыргызстандыктар. Мен өзüm ушул тез жардам кызматында иштегенине байланыштуу эми өзүмдүн жеке көз карашымда биз биринчиден көйгөйүбүз баягы кайсы президент келбесин грант издейт, карыз издейт, кредит алат ушинтип отуруп кредит алган мамлекеттин айтканын кылып ташташат да аларчы. Кредит берген мамлекет. Ошолорду шарты менен берилет. Анан мен байкаганым жөнөкөй эле физрасторду коебуз. Эме суу эме коет, венага кое турган суу да. Ошол физрастор түрдүү өлкөлөрдөн келет. Өзбекстандан келет, Россиядан келет, Кытайдан келет. Бүт баары тең пластикке коюлуп келет. Анан жанагы кредит берип, грант берип аткан эмелер диктап айтат да баягы биздин товарды сатасың, ушинтесиң деп. Илгери
баягы Советтер Союзу кезинде ар бир больницада физрастворду өздөрү эле жасашчу да. Өздөрү эле ошол больнойлорго бекер эле таратылчу. Бизде деле азыркы учурда деле ошону жасасак болот, бирок тилекке каршы андай жасабайбыз да. Анткени бизнесмендин баарын чыгарып алганбыз башыбызга. Ошолордун бизнеси аркылуу баягы башка мамлекеттин товарлары өтүп атат да биздечи. Ошол физрастворду бизден деле жасап, өзүбүздөн баягы жумуш орундары создавать этсек болот. Жөнөкөй эле нерседен жумуш орундары создавать этсек болот. Мисалы, баягы Токмокто айнек бутылка чыккан завод бар. Ошо арак чыгарган бутылкалар жасаганча, ошо физраствор чыгарган бутылкалар жасасак, керектүү нерсе болмок да. Жок, тигинде эле чыгара берсин. Ошол эле мезгилде тиги баягы чыгарганга ыңгайлаша турган сеттер ачса болот да, туурабы? Болот, ооба. Андан тышкары бир вызовдун да айтып берейин, баштан өткөн. Эхинококк ооруган кызды, Токмоктон бир вызов болду. Больницага алып келатабыз, алып келсак, больница биздин действительно ошондой күчтүү ооруларды караганга эмеси жок да. Потенциал жок. Потенциал жок. Алыстан сурап келдим. Каяктан болдуң эле мурун операция десем, Германиядан болдум. Германиядан болуп, кайра келип жакшы болгон экен. Келгенден кийин убакыт өтүп, кайра ооруп калды да ал кызчы. Анан кандай болду эле операция деп сурап атсам, Германияда болуптур. Ошол жакта лечащий врач ким болду десем, кыргыз бала болгон экен да. Биздин өзүбүздүн эле балдарыбыз бар, чет мамлекеттен дарылап атат да. Бунун баары тең эле кайра эле баягы акча каражатына эле келип такалат. Экономикалык такалат да. Эми азыр сиздерде кандай больница же? Чеберчилик тарапта, мен билгенден сиздин кесибиңиз бухгалтер, бирок бүгүнкү күндө бир канча ишканаларда иш орундары менен камсыз кылып, жарандарга иш орундарды камсыз кылып, ошол мезгилде баягы чеберчилик менен, муз чеберчилик менен да неме кыласыңар, алектенесиңер, сиздерде кандай көйгөйлөр болуп атат? Бизде эми мен өзүм айтып берсем, урматтуу ушу кыргыз элин, кыргыз калкын, ошо жогорку бийликтегилерге мен айтып кетерим. Өтө азыр бизде бир эле биз Акчы районунда эмес, бардык жерде азыр элдин көйгөйү өтө көп да. Мисалы үчүн бийликтегилер өзүнчө ставка коюп алган, айыл өкмөттөр, айыл башчылар өздөрүнчө бир ставкалар коюшуп алганда, отчетту жөн эле минтип карап туруп, отчетту берип коет да, элдин көйгөйүн эч ким карабайт да. Мисалы үчүн мына медицина тармагы боюнча болуп атканда, инвалиддер немеге чыгыша албайт. Бутектен чыга албайт. Жанагындай группага чыгыша албайт. Барса эле 10 миң берди, же 20 миң берди, эң эле сурабаганы 5 миң акча бербейт да. Мына ушундай немелер бар, проблемалар бар. Айыл жеринде. Анан кийин өтө бизде дагы мондай той кылып азыр пул колунда барлар жанагы ресторан немелерди байытып, өздөрү кембагал болуп калып атат. Банктардан кредитти алып алып туруп, банкрот болуп, даже бала чакасына тамак алып бергенге неме болбойт болуп атат да. Шарт болбойт. Бул дагы проблема дегени, бул ошону биздеги бийликтер бар, мына аким бар, башкалар бар, депутаттарыбыз бар, канча деген немелерибиз бар. Ошолор немелер кичине болуп турса, контроль жүргүзүп, ошолорду токтотуп, сен шартың мындай кыл десе болот элдер. Жок, аны неметпейт. Бу атаандашмай болуп, элдин күчүлүгү жок, билими жок азырчы. Только жанагы балдары ракцияда иштеп атат, тыйын салып койсо, башка болсо ошентип отуруп, өздөрүнүн ден соолугунан агырып атат, биринчиден. Экинчиден болсо, өздөрүнүн жакырчылыкка алып келип атат, эл тарабынан. Анан бийлик тарабынан ошону контроль кылган. Мисалы үчүн кредит алып, кыйналып жүргөн адам эми зарыкканда сурайт да, акимге барат, башкага барып сураса, бизде акча жок, алдыңбы төлө. Бирөөсү ооруп барып неме көйгөйүңдү өзүң чеч. Ошентет да. Анан эми ооруп неме кылып, кичине тыйындан жардам бергиле, мен муну көрүнөйүн десе,
Алар бизде акча жок дейт. Ушу сылтоолор болот. Ошентип отуруп эле бара бизди биринчи бардык жактан мындай эме коррупцияда эч немеси жок да. Билим алган жерде деле, мектепте деле балдардын, али байлардын балдары алтын немеге өтөт, кызыл диплом алат, башка кылат, ошентип отуруп бизге окшогондон окуп билимдүү балдар эчтекеге жетпейт да. Же болбосо бир жерге барып окуп, университетке же институтка барып окуйн десе акчасы, тыйыны жетпейт. Мына ошондой эле проблема бардыгы эле мына азыр кайда барсаң мамайдын көрүнөт. Ошондой болуп атат. Анан кийин мына жаштарыбыз бар. Окуп кичине бир кесиптин ээси болоюн десе акча жок. Баягы эле тирилик же Москвага кетип калат, мигрант болуп кетет. Ошентип отуруп эле бардык жерде эле мынакей геноцид, туура айтасыз, тукум геноцид болуп кетип атат да. Бара мына ошентип бардык жерде бир эле тармак эмес, бардык тармакта ошондой болуп кетип атат да. Ошон үчүн мушуларды жоюш биринчи адамдардан. Өзүбүздүн ошол айылдагы мына азыр угуп көрүп мына канча талкуулоо болуп атат. Мына Абдымалике эң сонун нерселерди айтып кетип атат да. Бардыгы келип эле баягы бийликке, депутаттарга, жаналарга такалып атат. Эмне үчүн мына депутаттар заңыратып үйлөр салат, дачаларды салат, гектар жерлерди алат. Ошол олордун ордуна баягындай эле больницаларга, аппараттарга келип койбойбу? Жакшы завод, фабрикаларды куруп койсо, мына канча деген адамдар иш. Ошол депутаттар мына бюджет кабыл алып атканда ошолордун бүт эсептин алып, ошого жетерлик кылып туруп бюджет түзүш керек. Ошондой кылыш керек. Ана ошондо элдерге түшүнүп келет да. Анан бул мисалы үчүн депутаттар шайланганда элдер мындай кылып атпайбы? 1000 сомго, 500 сомго алданаттар. Кой, менин тууганым өтүп кетсин дейт дагы. Акырын ойлобой атат да. Ошон үчүн элдерде аң сезим деген билим жок, түшүнүк жок. Толку бардыгы өзүм болсом болуп калганда, ошон үчүн урматтуу элим, урматтуу ушу кыргыз калкым, баарыбыз өзүбүздүн немебизди, немебизди сактап калышыбыз керек да. Аракет кылышыбыз керек. Мына барып түшүнүп калды бардык элдер. Бийликтегилер кандай болуп атат, депутаттар кандай болуп атат. Мына жерлерибиз кенен турат. Мен бир жагыдагы агрономия биттим. Мына канча деген жерде жерлер бекер эле жатат да. Ошол жерлерди багбанчылык кылса болот, чеберчилик кылып, уусту өзүбүздөн чыгарып бүт продукцияны өзүбүз илгери улуттук кийимдерди кийип, жакшынакай кийиздерди кылып, төрбөчүн, ушул таарларды кылып, укмуш сонун немелерди өзүбүздөн жаратканбыз да. Азыр андай жок. Аларды жок кылып биздикилер жанында эрлер немени сатып алат. Туурабы? Кытайда башкалар кылган. Мен азыр ушул эле суроону мына Алымкан айымга бергим келип турат. Алымкан Сатымбаева. Кесиби бухгалтер баягы жарандык эң күчтүү активисттерибиздин бири. Ушул эле суроону берип атам да. Сиздердин тармагыңыздарда, же болбосо сиздер тарапта, сиздер жашаган жерде ушул көйгөйлөр кандай максатта, кандай кичине бир өзгөрүүлөр барбы? Ал жерде балким жаңыланган жетекчилер бар, инновациялык багытта иш алып барайын деп. Мына бүгүнкү күндө элдердин көйгөйүн чечип аткан маселелер барбы? Чечип аткан жетекчилерибиз барбы? Ооба, сиздин сурооңузга түшүндүм. Бул жерде мен айта кетерим, биринчиден бүгүнкү чогулуп аткан темабыз бар, глобальный тема деп коюп атпайсызбы? Геноцид боюнча. Кыргызча тукум куруп деп атабыз, Эми ушул тукум курупту кантип жою керек деген маселе болуп атат да бул жерде. Эми баарыңыздардын оюңуздарга кошулам, ал элиңиздер ушул маселелерди айтып чыктыңыздар. Менин оюм мындай болуп атат да. Бул тукумсуздукту жоюш үчүн бул мындай болуп атпайбы? Кандайча жол менен? Баягы эле Майпайым айтып кетти, мыйзамсыз талаадан чыгышыбыз керек деген. Ал мыйзамсыз талаанын пункттары эмне? Бүт эле биздин өлкөдөгү бүт маселелер ошол мыйзамсыз көйгөйлөр болуп калат да. Анан эми аны атып айтса, мисалы экономика жагы, медицина жагы, илим билим жагы бүт маселе чечилген маселенин баары ушул геноцидке алып келип атат.
Büyük para elечи. Ana mına sarayım aytıp ketти, төлөмөй медицина и бекер медицина. Ал баягы айтылып койгону менен бекер медицина аткарылган жок да бизде. Төлөмөй жок аткарылып атат. Эмне үчүн деле мынакей Сара Балтайын айтып атат. Жанагы биздин Элеткөйгө коомдук бирикме аркылуу кеткен 80 бала, оорукчан баланын ичинен бир эле баланы операция кылганга сиз айтып атасыз, ошол жерде кардиологический больницада, институтта бир эле аппарат, какой-то баягы 94-жылы чыккан аппарат экен депчи. Мен ошол күлкүм келет да, эми бул өнүр бойлуу кыргыз эли ошого бир таң калып келгендей бир келдик да мындай. Анан ошол жана платный жагынан болгондо эмне үчүн ошол өкмөт ошончолук эле бекер кылгысы келсе, жанакы платныйдагы отурган частный поликлиникалар сатып алып келип туруп, элдерди дарылап, анан олчогон акчаны алып. Эмне үчүн өкмөт ошол эле оборудованияны алып келип туруп, ошол кардиологический койсун, онкологический койсун, дагы башка жерлерге койбойсун да. Эмне үчүн? Мен муну ойлойм, бул чистый коррупция. Потому что ал частный поликлиника ушул өкмөттүн эле медицинасынын эле жанагы Абдумалик мырза айткандай, бюджеттин планына коюлган акча, ошол эле частный поликлиниканын оборудованиясына кетип атат. Ал өкмөттүн эмесинде турган жок, балансыначы. Ал туруш керек эле ошол оборудованиячы. Анан ошон үчүн ошол жана платныйга жөнөтүп коётчу да. Ал акча баары деле ошол платныйдагы акча бюджеттин эсебине түшү керек же баягы сол чөнтөккө кетип калуу деген максатында болот. Демек мамлекетке деп туруп эле ошол бюджеттен ага каражат бөлүшөт экен дагы коррупциялык системалар. Ошол оборудованияларды алып келип частныйлерге коюп алышат өздөрүнө. Туп-туура, мына ошондой эле болот. Ошол геноцид болуп койт, чынында элечи геноцид да. Анан ошол платныйга барган баланын ата-энеси жакыр, кембагал болуптур. Ал деген ойлойт да баласынын денсаулыгын ойлогон адам эмнени кылат? Кредит алат. Кредиттен антип төлөйт. Мына тебе геноцид. Балам айтсанын көрөбүз. Балам айтса, ал баласынын кудай эми кандай болот экенин билбейт да. Өтө көйгөйлүү тема. Анан кийин жанагы мынакей сиз айым айтып кеткендей жанагы бизде кайдыгерлик болуп атпайбы? Кайдыгерлик биздин өкмөт башында болот, балык башына сасык дегендей. Аны биз баягы 30 жылдан бери көрүп, билип, чарчап өткөн эл айла жоктон эле кайдыгер болуп калам да, мен мисалы үчүнчү айла жоктон. Анткени жеңе кое атабыз. Жана сиздер айткандай мынакей мен сиз айтып атпайсызбы? Эл сабатсыз, элдин көзү ачыла элек деп. Мен ага эми 100%, 100% кошула албайм. Анча-мынча ачылды көзүчү, анткени жанагы кыйын жашоону ойлогон ой жеңет да. Ошондой болуп атпайсызбы бизчи? Анан ошон үчүн азыр менин оюмча бир 30% калктын саны көзү ачылды, 70% бая бойдон эле жүрөт. Анан мына ошол 30% ким деп коебуз да? Кыргызстандагы мындай аябай элдин талабын талашып, элдин үйүнөн бийликке жеткирип жүргөн коомдук ишмерлер. Мынакей мисалы үчүн бизде Элеткөй коомдук бирикмеси канча деген иштерди аткардык. Мынакей Марипайым негиздөөчүсү төрайымы 600-га жакын катты жиберди. 600-га жакын. Мына ошонун баары бийликте жатат. Ал эмне биздин көзүбүз ачылган эмеспи? 7 область боюнча Марипайым баарыбызга түшүндүрмөнү берет, негизделген маселелердин баарын астыбызга коет. Түшүнүп атабыз. Просто бийлик бизде карабай аткандан болот. Анан ошол 600 каттын ичинде бүт маселелер жазылып атат да. Анын бүт эле геноцидке байланыштуу. Тукум курутка байланыштуу. Аян келип эле тукум куруп. Эң аягында эле ошол түйүнү ошол жерге келип атат. Мына, пожалуйста, кредит маселесин канча чуркап жүрөбүз. Агырдын жанына түнөдүк, оондун жанына түнөдүк. Канча деген площадка чыгып, митингге чыгып атабыз. Бизде бийлик уктубу? Уккан жок. Анткени алардын көздөрү май басып эле жанагы акча деп калганда. Болду. Бул деле геноцид. Геноцидтин эмесинен чыга албай атабыз биз баягы мындай чөйрөсүнөнчү. Жогоруда ушундай маалымат болду. Рахмат. Жогоруда маалымат болуп атат. Эми биздин Токтогул суу сактагычында да суу түгөлүп калыптыр, түгөлүп баратат. Эми жок калбасын, Кудай сактасын. Кичине болсо дагы бизге жараткан ошол 10 миллиардтан ашык куб суу болуп калды дегени менен
Ал жердегі адистер айтып атышат, баягы мени айландыра турган генераторларды айландыра турган күчтө ошол немеде жок экен деп атышат. Эми бүгүнкү күндө күндөн күнгө көйгөйгө барып атат. Мына ошонун негизинде ошонун кесепетинин бири азыр свет өчүп калды студиябызда. Студияга келип бергениңиздерге чоң рахмат. Жыйынтыктайлы ушуну. Баягы кыргызда жакшы сөз бар экен да. Кыргызда бир жакшы окуя айтылып келет экен да, баягы притча деп коет эмеспи бир. Токой айтат экен да, дайыма Токой биз айтат экен да, биз ушу бүтүндөй планетаны сактап калалы деп өсүп атсак, баарыбыз жарын талашып, ошо Токой абаны тазалайт, планетаны тазалайт экен. Токойдун ушунчалык касиети күчтүү болот экен да. Жердин кыртышын сакташат экен, бузулбаганга. Анан ошо Токойду сактап аткан Токойду эмне балта мынча кырасың биз дейт экен да. Балталар келип эле кырат экен да. Анан айтат экен, бир балта айтып коет экен да. Сабы өзүңөрдөн болуп атпайбы депчи. Балтанын сабы жыгаштан өзүңөрдөн болуп атпайбы? Сап кылып атат баардыгын депчи. Биз деле силерди мынчалык кырайлы деген эмеспиз дейт экен да. Бул эмнеден сөз окуя айтылып калган. Биздин мамлекеттер ушундай тукум куруп жолго түшүп калгандын бирден бир себеби дагы бизди жетекчиликке алган, дайыма бизге жетекчи болгон, биз аны баарыбыз өкүрүп, бакырып, кыйкырып, ыйлап, сыктап алып келе турган болсок эле, каяктан болсо дагы таап келип, Москвадагысын Москвадан алып келип, тиги түрмөдөгүсүн түрмөдөн чыгарып келип, койсок эле, баягы биз ишенген адамдын артында дайыма сап болуп калган да. Кайра деле, кайралы өзүбүздүн жанандар. Инвесторлорду алып келишет. Агент болуп беришет экен. 99%-ын алып кет айланайын. 99 тонна алып кетсең дагы бул алтындын 1 тоннасын мага калтырып кой. Мен ошого ыраазы болуп, ошого чыккынчылык кылат экен да. Агент болуп беришет экен да. Агент деген эмне? Кыргызча айтканда чыккынчы болуп беришет. Демек балтага сап болуп берет экен. Демек көйгөй каякта? Баягы эң биринчи өзүбүздө экен. Мына ошондуктан бүгүнкү мен тегерек столубузду, тегерек ушу айта келип отуруп алган аңгемебизди аяктаардан мурда ушу Малик абабызга, Малик агайыбызга сөз берейин. Өзүңүз жыйынтыктап коюңуз. Бул тарыхый биздин маек болду, мен оюмча. Көйгөйлөрдү мына уктук, аябай көп. Biz ошондуктан ошо көйгөйлөрдү чечип, жолун издеп жүрүп мына концепция түздүк. Ошо концепцияда бардыгы жазылган. Эми биз улуттук демилге болуп чыгып атабыз. Значит, улуттук демилгени раз улуттук болгондон кийин улуттук деңгээлге чыгарышыбыз керек да. А улуттук деңгээлге чыгыш үчүн бүт эл колдош керек. Ошон үчүн ушу окуула бүт эл колдош үчүн бүт элге жеткиришибиз керек. Анан кийин бу жерде активисттер биздин максат жеткириш. Biz bir yerde birlik talaşıp, başka bir iş nesi kılgan yokuz. Biz memlekette oңдойлук деп атабыз. Biz oyumuzda aytып атабыз, түз айтып атабыз. Анан биздин концепцияны окусаңар, мына жыйынтыгында түшүнөсүңөр. Бул жерде биз мындай максат коюп атабыз. Кыргызстандык, ар бир кыргызстандык, Кыргызстанда жашаган минимум миллионер болуш керек. Болбосо миллиардер болуш керек. Мамлекетибиз триллионер болуш керек. Бюджети триллион бюджет болуш керек. Ошону активисттер активный болуп туруп башкарыш керек. Ошондо гана биздин эл оңдолот. Себеби биз ошо турмушубузду оңдогонго, ошо азыркы айткан деңгээлге, мына эми Кытайга салыштырып ойлогон, Кытай өтө калктын саны аябай көп. Сингапур деп коелук. Биз 1 жыл, 2 жылда Сингапурга жетебиз. Бизде ошол мүмкүнчүлүк бардыгы бар. Айтканыңыз келсин. Биз эле бир эле мүмкүнчүлүк мына пайдаланбай аткан, биз кайдыгерлигибиз, баары талап кылгандыбыз, кызыккандыбыз. Мен мындай кээде ойлоп кетем да, бизде Кыргызстанда мага ошондой сезилет да. Бир дагы мындай жакшы жашайын деп максат койгон адам жоктой сезилет да. Кайдыгер. Эми бир адамдар түшүнүш керек. Чиновниктерге карап ориентир кылбагыла. Алардын турмушу маслаларчы. Алар түзүп алган. Себеби бир мамлекет жок болуп, какой-то 500 000 адам жашап атат. Конечно, аларга жакшы да. Аларга ориентир кылбай, өзүңөргө ориентир. Анан эми соцсетти көрүп кошамет деген толтурат.
Sen ne деп атасың, депчи. Келесі олар да, мындай, ушундай айткан адамдарды келесі дейсің да. Өзүнүн тагдырына балдар жаап, тескерисинче өзүнүн турмушун өтөп жүрүшөт. Өзүңнүн балаңды ойла. Сен эмне үчүн ошол чиновник минген машинаны минбейсиң? Сенин балаң үчүн ошол жерде окубайт. Сен эмне үчүн ошондой эс ала албайсың? Сага эмне үчүн ошондой медициналык шарт жок? Сен прежде всего өзүңдү ойла. Кал. Эгер мындай кылбаса, биз ушунчалык аракет кылып, мындай жеткирген аракет кылып атабыз. Эми силерде активный болойлук, элге жеткирели. Эми эл деле байкуш болуп калды 30 жылдан бери. Көрүнгөн тебелеп, тепсеп, баягы даже баканды баса бакат дейт го, а биздики 30 жылда даже бакырбай турган болуп койду. Тебелесе доош чыкпайт да азырча. Ошол состоянияден чыгайлык. Ошон үчүн только биригелик, биздин максат ушу только турмушту көтөрүш. Ошо жанагы максатты айттым го, минимум кыргызстандык 1 жыл, 2 жылда минимум миллионер болуш керек. Ар бир адам. Ар бир адам. Качанга ушинтип эле анан бөлүнгөн контораны издеп жүрөбүз. Барып эле көйгөйүн чечип берди. Эми көйгөй чечтеп, эми крайний случай барып атат да. Бардык эч нерсе түгөнбөй калганда уже өлүш керек болгондо. Мына бутылкалар көтөрүп террасаны куябыз, өттүнөбүз дешип атат. Ачкачы жарап өлөбүз деп атат. Эми азыр улут бирикпесе болбойт. Ошон үчүн биздин программаны окугула, келгиле, сүйлөшөбүз, башка кылабыз. Мындай талап кылганда өзүбүздүн келечегибизди өзүбүз чечкенге аракет кылайлык. Биз үчүн эч ким чечип бербейт. Рахмат. Анда эмесе мына Марипа айым, сиз кандай учурдан пайдаланып? Мен дагы ушул учурдан пайдаланып, кыргыз элиме кайрылып кетким келет. Ар бир адам өзүнүн киндигин өзү кезет азыркы учурда. Эгерде мисалы үчүн үй бүлөңдүн ичинде бакубат жашоого келгиң келсе, Кыргызстандын ичи полностью кыргыз эли биригиш керек. 400 000 детакта мигранттар бар. 2,5 миллион мигрант бар. Ошолордун бардыгы үйгө кайтып келиш керек. Ар бири миллионер болуш керек. Бактылуу болууга тийиш. Агай айткандай миллионер болуш керек. Мамлекет өзү триллионер болуш керек. Ошондуктан биздин берген сабактарыбызды жана биздин айтып атканыбыздын бардыгын силер таратышыңар керек. Ар бир нерсенин өзүнүн мүмкүнчүлүгү бар. Силерде талап кылуу мүмкүнчүлүгүңөр бар. Бүгүнкү күнү мисалы үчүн биз бирөөнүн оосун карап отура берсек, сиздер көрүп атасыңар да мына Манас проектисин алып келгенде ВОЗ бүткүл дүйнөлүк банк өздөрү талап койгон депчи. Менин ишимди сен кыласың депчи. Обыкновенный пластиковый бутылкага физрастворду куябыз дегенчи. Бул элементарный силерге мээңерге жете турган нерсе да. Демек, стеклянный тарага куйбай, ошо пластикке куя турган нерсе, бул сени эртеңки күнү жок кылам деген сөз да. Мындай айтканда жанагы кредитти берип, көп саясаттануучулар айтат эмеспи? Кредит берген киши бул зонтикти жаан жаап атканда карматып, мен сен кармап тур деп анан жаан жаап баштаганда нөшөрлөгөндө өзүнө тартып алып, сен тоң өлсөң өлө бер, суу болсоң суу боло бер деген ушундай нерсе. Эгерде бүгүнкү күнү биз ойлонбосок, бүгүнкү күнү жашообуздун барчылыгын өзүбүздүн мындай айтканда барктабасак, эртеңки күнү бизди ким барктайт? Жашоо деген бул Алла Тааламдын берген мыйзамы. Ошол мыйзамды биз туура багытта пайдаланышыбыз керек. Улуттук демилге өнүккөн Кыргызстан деген өзүнө эле сөзүнө дал келип аткан өзүнүн немесин мындай ойлонуштуруп көргүлө. Биз өнүгүшүбүз керек. Кыргызстан өркүндөгөн, Кыргызстан гүлдөгөн мамлекет болуш керек. Биз айткан 1,5 жыл мурун эмес, 2,5 жыл мурун айткан нерсенин бардыгын мына азыр дүйнө жүзүндөгү серепчилер айтып чыгып атат. Ошондон уникалдык кыргыз деген улуттун уникалдуулугун түшүнүп көрсөңөр, эртеңки күнү сен миллионер болсоң, мен миллионер болсом, ушул жерде отурган кишилердин баары миллионер болсо, көйгөй жок болот. Көйгөй болбойт, биз тентибейбиз, биз жыргап эле жашай беребиз. Анан күч биримдик болсо, бизди өрттөп дагы, талкалап дагы, балталап дагы жок кыла албайт. Рахмат. Рахмат, тилектерибизди жараткан кабыл кылып берсин. Ушинтип бата берип коебуз баксакал. Бул алгачкы биздин тегерек столубуз болуп эсептелинет. Мындан кийин дагы баарыңыздарды ушул жерден көргүм келет. Баарыбыз түгөл аман эсен. Ар дайым ушундай кошулуп,
көбөйүп ортобуз толуп дегенде. Түгөл аман эсен бололу. İşimiz iyilikte olsun.